Касымалынын караты. Автору Бердикожо Беназаров. Окуган жана аудиолоштурган Адилет Чубаков. Болгон окуянын негизинде жазылды. Экинчи аудио бөлүм. Убакыт өз нугунда өтүп Каратай кунан болду. Бирок дали болсо али сынына чыга элек. Анткени менен көзгө толуп, териси жылтылдап, күзүндө жайлоодон семиз келди. Арпанын күчтүү чөбүн жеген кеби эмнегедир эттүү, анан көзгө дагы бир башкача сырдуу көрүнүп, жылкынын сырын билген кишинин көзүнө урунгандай сыпаты билине баштады. Жөн эле бери дегенде эки жоон эле казбайлап келгенин, жылкынын семиздигин билген касапчылар кара кунандын жалын кармап эле билип коюшту. Баястан сынчы бул жылы кара кунанды эл көзүнөн алыс кармап, суук көзгө көргөзбөй өзү көз болуп жакшылап бакты. Ооба, жылкы баласы дагы көңүлчөөк болот. Көңүл оорутпай жакшы мамиле жасап баккан адамга тез көнүп, аны көрбөй калса куса болуп кеткен жайы бар. Аны жылкы баласынын тилин билген саяпкерлер жакшы билет. Кыш бу жылы эрте келди. Октябрь айынын аяк ченинде эле биринчи кар жаап, боло турган сууктун сүрүн билгизип койду. Баястан биринчи кар жаган күндөн баштап кара кунанга өзү чөп салып, берилүү менен ага кам көрүп, жанынан алыстабай караганга өттү. Анткени менен эмнегедир кара кунандан үмүтү чоң. Ушул кара кунан кийин өзүнө зоол алып келеринде эч шеги жок. Андан дагы айбан болсо дагы кара кунан өзүнүн ишараты менен Баястанга эркелегендей түр көргөзүп, жакын досундай, ал келе жатканда кишенеп жиберет. Бул аракети Баястанга абдан жагат. Бирок кара кунан жөнүндө жан адамга сөз чыгарбай, сырын ичине катып, бир белгисиз нерседен үмүт кылып келет. Күнгө жума, тээ алыскы тоо башын ала булут каптап турганы менен, күн жылуу тартып, айлана мемиреп тынч. Баястан эшиктин алдында ат жабдыктарын иретке келтирип, өз ою менен алаксып отурганда, Гергашка ат менген болуштун жигити Букан ат тердетип катуу жүрүш менен келип калды. Баястан анын бул келгенин чукул келгенде, жана иттер абалап үрүп, алдын тосуп чыкканда гана байкап, жөн келбегенин дароо билип, берилген саламды алып, ооз учунан гана жай үн катты. Кел Баатыр, деп. Баатыр деп айткан сөзүнүн тереңи да бар. Анткени Букан эреңиштерге түшүп баатырлык кылган сапаттары болгон үчүн Баатыр деп кайрылды. Андан дагы болуштун ишенген жигити Букан сөз кезегин келтирип, Баястан ага, сизди болуш тез келип калсын деп чакыртты. Алыска сапар тартканы калдыңар көрүнөт. Чакырык келиптир. Бир кайдан келгени мага, бирок кайдан келгени мага белгисиз. Баястан бир жерди тешеттиктеп, күз мезгили эмеспи, аш тойдун учуру. Бирөөлөр конокко чакырган го анда. Букан улбурлуу болгон үчүн коңур үнү менен, туура айттыңыз. Балким сиз айткандай ашка чакырык келген чыгар. Аны так айтып да болбойт. Баястан кыймылга келип, азга күтө тур, деп уулуна кайрылды. Кубат, атты току, болуш чакыртып жатыптыр, деген болду да аялына кайрылды. Нары жакта өз иши менен алек болуп жаткан Дилдеге, Дилде, мени кетир, кийимимди бер, деп шашыла үн катты. Ооба, андай таза жерге таза кийим барышы шарт. Эл жакшылар менен бирге болгондо кийген кийим дагы чоң мааниге ээ. Андан дагы оозго алынып калган саяпкер эл көзүнө мырза көрүнүп турбаса да болбойт. Айткандай Баястандын эл арасында орду бар. Кээде жакшы таклик айтып, жыйындарда орду менен сүйлөп койгон адаты да чоң мааниге ээ болуп, жакшылардын катарынан орун алганга түрткү берген. Симпоштолгон эр атка токулуп даяр болгондо, элик сап камчыны колго алып, кемер курун тагынып, сый чепкенин түздөп кийип, Баястан жолго чыкканга даяр болуп, кериле басып келип, атка мингенде, олбурлуу Букан Баатыр дагы атына минип катар бастырды. Салпактаган кара дөбөт тилин салаңдатып беришти эле, Баястан уулуна кайрылды. Кубат, итти чакырып калчы, деп. Кара дөбөт менен бир жакка барганда өзүнчө бир түйшүктү пайда кылат. Ар бир айылдын иттери каап чыгып кара дөбөткө асыла беришет. Эки атчан кыя жол менен Бөксө тоого чыгышты да, күн батышты көздөй сапарларын улашты. Бул убакта жалган түш болуп майда жандыга талган койлор бир сыйра тоюнуп жуушаганга өтүшкөн. Ал эми бодомал аталган жылкылар ылаала ысыкта топтошуп,
бир орундан жылбай калышкан. Негизи эле күндүн ысыгында болбосо кышкы суукта же коркунуч келгенде болгон жаныбар ынтымакка келгенсип чогуу болуп калганы бул жашоонун мыйзамы. Эки атчан катар бастырып келе жатышканда сөздү Букан баштады. Баястанова, сиз канча жашыңыздан бери ат таптаганга баш койдуңуз? Деги эле сиз эмне болуп бул өнөрдүн ээси болуп калдыңыз? Деп суроолуу караганда Баястан акырын гана атына сылай камчы салып, Букан, бул жашоодо ар бир адам баласы колунан келген ишке кор болгон жөндү. Анткени турмуштагы адам баласынан ушуну талап кылат. Мисалы менин эрең ишке же балбан күрөшкө түшкөнүм болбойт. Анын себеби ал өнөргө мен кызыкпайм. Жана ал иш менин колумдан да келбейт. Ошол сымал эле сага дагы ат таптаган саяпкерчилик өнөрдүн канча түрү бар экенин айтканым менен сен аны өзүңө кабыл ала албайсың. Андан көрө сага мен бир окуяны айтып берейин. Уксаң кызык. Андан дагы окуя өзүң кызыккан баатыр жигит жөнүндө. Букан бул айтылган сөздү анча жактыра берген жок. Баястанды бир башкача көз караш менен карап алып, айта бериңиз дегенсип, Баястан атын теминип алды да сылай камчы салган болуп, анан сөздү алыстан баштады. Илгери билегинде күчү бар, денеси олбурлуу, айткан сөзүнө турган, убадага бек Абдыш деген баатыр жигит болгон экен. Негизи бул жалганда улуу жараткан ар бир пендесин жаратканда бир жагынан кем кылып жаратып коет белем. Анын сыңары Абдыштын баатырлык сыпаты болгону менен акылы кем болгону айтылат. Баатырлар энөгелери анык. Абдыш баатыр көп жолу эңишке, найзага, балбан күрөшкө түшөт. Бирок бир да жолу далысы жерге тийип жеңил ызасын тартпаптыр. Бирок жаман сапаты кээде тилине алы келбей, өдүк-сөдүк кеп сүйлөп койгон адаты болгон экен. Ошол өдүк-сөдүк сүйлөгөн сөзү өзүнө чоң азапты алып келет. Адам баласы дайыма тилден чалынып, тилдин азабын тартып келген, жана тарта берген бул жашоонун жазылбаган мыйзамы. Жаман адам көп сүйлөп билгенин чачып салса, жакшы адам аз сүйлөп, көп тыңшап, көп нерсени жыйнап алат. Андан дагы бул жалганда жетишкен ийгиликтерди мактанып айткан болбойт. Анын себеби көрө албагандар башка сөз кошуп, сын айтып чыкканда гана билесиң кетирген каталарыңды. Ошол Абдыш деген баатыр жигит мактана коем деп өзүнүн абийирине доо кетирип алган экен. Айтайын дегеним, Букан, сен дагы жаңы боозго илинип, көзгө көрүнүп келе жатасың. Балбандыкта баатырлык сапатың менен. Деги тилиңе сак бол, жана мактагандардын сөзүнө эрдемсип кете көрбө. Мактаныч суроолор болбойт. Бирок мактанып айткан жооптор болот. Менин сага минтип айтканымдын себеби сага жан тартып, сени аяганым. Анткени өткөндө сен жокто көпчүлүк эл сени талкууга алышты. Ошондо билдим, мен сенин эле оозуңа алдып калганыңды. Букан бул сөздү укканда селтеп, чоочуп алды да, мени эмне деп талкууга алышты? Ушул суроо берилерин алдын ала билген Баястан акырын гана, сага жаш, анан али жетил элек деп сын беришти. Бирок сен жаш болсоң дагы баатыр аталып, оозго илинип калдың. Жаш кезек адамдын гүлдөп, бүрдөп, өнүп өсүп турган кези. Ушул абалыңдан жаза көрбө. Сага эң негизгиси болуштун көзү түз, жана ойлогон ою тоосусундай тунук. Касмал болуш бетке чаап катып айтканы менен ал кишинин ичи таза. Айтмакчы, жакшы адамдар эч качан ичине кир сактабай, болгонун болгондой айтып алышат. Мага болуштун ушул сапаты абдан жагат. Себеп дегенде ушунча элдин жүгүн артынып, ушунча элдин тагдырына жооп берүү жөн адамдын маңдайына жазылбайт. Эгер башка адам болуш болсо, анын кандай адам экенине карабай, башы ийет элек да. Букан туура айтылган сөзгө муюп, азга ойго алаксыды да, анан Баястанды көзүнүн кыйыгы менен карап, Баястан ага, мен сизге суроо бердим эле. Сиз кантип саяпкерчилик өнөргө баш уруп калдыңыз, жана канча жашыңыздан бери деп. Айтайын дегеним, аттын тилин билип, табына келтирүү да жөн адамдын колунан келе берген иш эмес. Мен дагы сиздин дарегиңизге абдан жакшы сөздөрдү угам. Ошол себептен сизди сыйлайм, жана сиздин өнөргө абдан ынта коюп мамиле жасайм. Быйыл карагунан сыпатына келе түшкөнүн байкадым. Сиз буга чейин алдын ала көрө билгениңизге абдан кызыгып келем. Бир кезде мен дагы таң калган элем. Ушул ичи чанаштай болгон арыктайдан кантип күлүк чыксын деп. Мен деле эмес, айылдагылар дагы кара арыктайды көрүшкөндө баштарын чайкап, жактыра беришпей сизге катуу сын айтышкан болчу. Эми минтип анын сыпатын көрүп алышып, сөздөрү оңолуп, сизге карата айткан сындарына өкүнүп, сизди сыйлап калышты. Узун жолу сөзгө сөз байланып, улаан бир сөздүн башы айтырып жатып, абдан кыскарды. Баястан акырын гана мыйыгынан күлүп, Букан, адам баласына ар качан ишке аша элек, мактаныч сөз менен айтылган нерсе эч жакпайт. Качан гана айтылган сөз иш жүзүндө көргөзүлгөндө гана жакшы тыянак берет. Азыр силер сын айткан Каракунандын өнөрүн али эч ким биле элек. Керек болсо, булгунан аман болсо кылымдар бою айтылган,
аты тарыхта кала турган ат болот. Ооба, ар бир адамдын сыймыгы болгондой эле ар бир чыгаан күлүк аттын, куштун, деги эле жан жаныбарлардын да сыймыгы болуп, ысымдары ооздон оозго айтылып калат. Бул эми болуп келген жана боло берет. Мисалга Манастын эле Ак куласын, Курманбектин Телторусун жана башка толуп жаткан күлүк аттар азыр дагы эл оозунда айтылып келе жатат. Эгер алар учурунда күлүк болуп эл оозуна алынбаган болсо, анда аларды ким кеп кылат эле? Сөз ушул жерге келгенде эки сапарлаш айылга чукул келип калышты да, сөздү абалап үргөн иттердин үнү бузуп кетти. Кара дөбөттүн артынан сары канчык чаңкылдап үрүп, жакын келип буканды тааный коюп үрбөй калды. Болуштун эшигинин алдында адаттагыдай эле каз катар тизилип аттар байланып, киши карабардан белги берип турду. Качан болбосун үйдө дайыма конок күтүлүп, эшик алдындагы ат байланган мамылар улалаган атка толуп турат. Деле мамы качан болсо бош эмес. Баястан ичкери кирип салам айтканда, үйдөгүлөр жапырт берилген саламды кабыл алышты да, баятан бери айтылып жаткан сөз үзүлдү. Тасмалда адаттагыдай эле даамдын түрү жайнайт. Жеңил кыймылдаган келиндер тыбылдап чуркап оокат кылып жүрүшөт. Баястан орун алып отурганда болуш акырын гана сөз менен зекип койду. Баястан, эмне сен чакыртмайын келбей калгансыңбы? Келип учурашып кетеби деп күтсөм келбейсиң. Бул айтылган сөздүн артында таарыныч, анан белгисиз сөздүн сыры жатканы бар экени билинип калды. Баястан оозу бош, башын жерге салган калыбында жооп берди. Анткени болушту тик карай албаган адаты бар. Башка кишилерге сөз өтөт, бирок болушту көргөндө жана анын жанында жүргөндө тартынып, кандайдыр бир нерсеге башы ийгенсип, оозуна сөз келбей калган табышмактуу сыры бар. Менин иштерим чыгып калып ошобой калдым. Ушул сөздү араң айтты. Болуш бир нерсеге түшүнгөн адамдай башка суроо берген жок. Бирок угуп ал дегенсип сөздү өзү алды. Аз күндө ак талалык чоро саяктардан чоң тойго чакырып келди. Кара кунанды кунан чабышка салсак, намыска жарайбы? Же эртелик кылабы? Бул айтылган сөз Баястан үчүн чоң жаңылык эле. Дароо жооп берди. Мен бир сынымдан өткөрүп, 2 күндөн кийин так жообун бергендей болоюнчу. Кара чепкенин желбегей жамынып төр жакта отурган кара киши сөз аягына чыкканда ушуну эле күтүп турган сүйүн салды. Баястан, сен менин тилимди алсаң жакшы болот эле. Дегенде Баястан табышмактантып айтылган сөзгө кызыгуусу арта көзүн бакырайтып, айта бериңиз дегенсип, тиги кишине суроолуу карап калды. Андан дагы бул айтылган сөз бир эле Баястандын эле эмес, ал жердеги отурган элдин баарынын кызыгуусуна түрткү берди. Анткени мындай чукул жерден эч ким алиги кишиден сөз күткөн эмес болчу. Алиги киши маанилүү сөз айтчудай азга тыным алып анан: "Баястан, бул жалганда баары убактылуу. Керек болсо жасаган иш, үйрөнгөн өнөр, топтогон байлык, жашап өткөн жашоо баары айтылып калганы болбосо, учуру келгенде калат. Айтайын дегеним, жаныңа бир ат таптаганга кызыккан баланы алып, өнөрүңдү үйрөт. Бүгүн көргөн эртең жок. Алдыда эмне күтүп турат, аны ким билет. Мен сенин өнөрүңдү сыйлайм. Аны кызганбай бирөө жарымга үйрөтүп кетсең, кийинки муундар дагы баласына билинбей каарлык келип, жылкы баласынын тилин билип, ат таптаганды үйрөнүп алса жакшы эмеспи? Адам баласына билинбей каарлык келип, көздүн курчу, билектен каароо, денеден ал кетет. Анан сенин дагы өнөрүң өзүңдүн башың менен кетпесин деген эле ойдо ушул кептин учун айттым. Мени туура түшүн." деп туура айттымбы дегенсип үй ичин карап калды. Бул кеп кылынган сөз нак учурунда айтылгандыктан баары бир ооздон коштоп кетишти. Баястан акырын гана үн катты. "Мен деле сиз айткан сөздү эбак эле ойлоп, кызыккан балдарга билгенимди үйрөтө коюп жүрөм. Азыр менин жакшы бир шакиртим бар. Черт курусунан Султан деген жаш бала көп нерсени билип калды. Кийин ал бала кара кунандын багын ачат. Баса, бизде саяпкерлик өнөрдү көп кишилер асырап багып жүрүшпөйбү?" Касмалы болуш сөздү бөлүп: "Баястан бул киши абдан туура сөздүн башын айтты. Эмесе сен кара кунандын дайынын бүрсүгүнү мага айткандай бол. Ушул маселени сени менен кеңешип алайын дегем. Азыр эми биз аттаналы. Баястан, сен да биз менен барасың. Калган сөздү жолдо карата уланталы", деп бүтүм чыгарды. Шатыра шатман ат бастырган жоон топ кишилердин алдында Касмалы болуш өзү ак боз атына минип, ой чүмбөтүнө алаксып келе жатып, тээ ылдый жакта кудум ийри буйру жылаандай болуп, канча жылды карытып агып жаткан Нарын дарыясына көз агытты. Ооба, дарыяны жээктеп өскөн майда бадалдар, жакын барса кадимки эле токой. Ошол токойду аралап жылаңайрак чуркап өскөн балалык кези азыр алыста калган.
Ал кезде минтип элдин жүгүн артырып болуш болом деген оюна да келген эмес эле. Эми минтип баралына келип элди бийлеп, төбөсү көрүнүп, элдин жүгүн артынып чыга келди. Улуу аялынан төрөлгөн Тунуулуу Айдаралы аны улай чогуу өсүп келе жатат. Экинчи аялынан туулган Оруналы менен Акималылар али бала, азырынча оюндан бошой элек кездери. Касымалы өткөндү эстеп, кыялданып келе жатканда Баястан атына камчы салып катар келип, суроо берип калды. Каске, жолдон анда шагага кайрыла кетсек кандай болот? Ал киши бир жагынан баба дыйкан, андан дагы соода жагы менен да эл аралап жүрөт. Быйылкы жылдын түшүмү кандай болду сурай кеткенибиз оң. Баарынан дагы эгини жыйнап алса керек. Кепсен сурап, арпа алсак жакшы болот эле. Кара кунанга. Болуш эч үн каткан жок. Ал турсун берилген суроо жоопсуз калып, Баястан ыңгайсыз абалга туш боло түштү. Ооба, мындан 2 ай илгери андаш экөө азга кермур айтыша кеткен. Андан дагы ал байлыгына чиренип каяша сөз айтканда, анын бул кылыгына болуш абдан ыза болуп, теңелбей кетип калган болчу. Эми кайра ага кантип кетсен сурап бармак эле. Ар адамды ар кыялды ким тыяр дегендей, жашоо агымында адамды албетте байлык бузат. Байлыгы бар адам туура айтылган сөзгө моюбай, өзүнүн кылган ишин туура көрө берери анык. Андаштагы болуштун айткан туура сөзүнө теригеп, ортодо келишпестик болгон. Эми аны эстен чыгарып деле койсо болот. Бирок анын үйүнө барууга такыр дити чаппай турду. Сөздү чоткора бий алды, ыңгайсыз абалдан чыгыш үчүн. Баястан, азыр биз андаштын үйүнө кайрылсак анда кармалып калабыз. Ал киши конок кылам деп малга бата сурайт. Малга бата тилегенден кийин ал малдын этин жебей таштап кеткен салт да жок. Андан көрө бара турган жерибизге эрте барып, ал жактагы ишти бүтүргөнгө аракет кылганыбыз жөндү. Бул айтылган сөз болушка абдан жакты. Ат тең. Чоткара бийдин жакшы сапаты ушундай кыйчалыш кезде дайыма сөз таап кеткени болушка абдан жагат. Болуш аста гана Баястанды карап койду. Уктуңбу деген сеп. Кураган жыгаштын курту да арык демекчи. Алды жактан арык ат минген, кийген кемселинин өңү күнгө оңуп кеткен, жак эти шылынгандай чапчак, жашы 40-тын 5-ине келип калганы менен өз жашынан кары көрүнгөн ат башлык уруусу черик омор чыгып, озунуп салам айтты. Айткандай жалгыз атчан топ атчанга алгач салам айтат. Берилген салам алиге алынып, ал жай сурашкан соң омор кайда бара жатканын айтты. Кыз күйөөнүн үйүнө бара жатам, учурашканы. Кемпир жанды койбой койду. Кызымдын абалын билип келиши деп. Андан дагы быйыл куланак жакта эгин жакшы чыкты деп угуп, малга эгин алмашсамбы деп сүйлөшкөнү ат бастырып чыктым эле, деп келе жаткан жөнүн айтты да, туура эмес сүйлөп алган адамдай эки жакты элеңдеп карап алды. Болуш акырын гана башын ийкеп, жолуңуз болсун. Демек сиз бизге кудо болуп калат турбайсызбы? Баса, жолдон сиз эч кимди жолуктура алган жоксузбу? Бул берилген суроого тээ киши шашылып жооп берди. Ушул адаты менен ал шашма киши экенин билгизип алды. Көрдүм, эки атчанды. Баамымда алар ат таптап жакында боло турган ашка камынып жүргөн кишилерби деп ойлоп калдым. Суу капчыгайдан күн чыгыш жаган көздөй сапар алышты. Жетелеген атынын куйругун түйүп, үстүн үртүк менен жаап алышканын өз көзүм менен көрдүм. Баястан сөздү бөлүп, алар акталалык чоро саяктар болсо керек. Негизи саяк элдин саяпкерлери суук көздөн сактап, аттарына дайыма үртүк жаап алышат. Бул дагы туура иш. Алар бул жактын чөбүнө, абасына жана суусуна атты көндүрүш үчүн алып келишсе керек. Омор шашылыш экенин билгизип, макуланды. Биз дагы силер да жолдон калбагыла дегенде, ушул эле сөздү күтүп турушкансы баары аттарын теминеп, сапарларын улашты. Топ атчан кыз мазардан өтүп, суук капчыгайга жетпей улан жакты көздөй сапарларын улап келе жатышты. Аттардын туяк алдынан чыккан чаң асманга көтөрүлүп, тээ алыстан белги берип турду. Көп атчан адамдар келе жатканынан. Бул жакта айтылуу уруусу кушчу, көчүнүн конушу бар. Ал киши билинбегени менен акылга дыйкан, анан абдан калыс адам. 2 күн илгери конок болуп кет деп чакыртканынан улам келе жатат. Эки иштен бир иш жайыт маселесинде сүйлөшө кетиш керек экени эске алынып, минтип сөз бирги кишилерди жанына алып алган. Ооба, бул аймак менен куланактын чеги бирге болгон үчүн жер талаш маселеси чечилбей келе жатканы чын. Күз мезгилинин кыска күнү, тоо чөбү саргайып кеткенге, малдын көбү бул учурда жакада. Тээ маңдайкы кырдан бурулушса эле, көчү байдын үйү көрүнөт.
Ушул жерге келгенде Баястан сөздү алды. Каске, жана бир сөздү жолдон улайбыз дегендей кылдыңыз эле. Эмне деп айтайын дедиңиз? Касымалы ага үңсүз ат бастырып, менин жеке баамымда кара кунанды быйылча элдин көзүнө урунтпай эле койсок кандай болот? Дегеним азырынча жаштык кылабы деген ой. Баястан шашып калды. Анын себеби кунан быйыл дээрлик кылтабында. Ушул жаш кезинен аны топко кошуп чуркатпаса, кийин кеч болуп каларын ойлоп, Каске, бардык нерсени өз учурунда пайдаланып калбаса болбойт. Ушул кезинде биз кара кунанды кунан чабышка кошконубуз туура. Анын себеби топко кошулуп чуркаганга азыртан көнгөнү оң. Дароо чоң аттарга кошсок, анда болбой калат го. Кунан чабышка кошуп быйылча алдыңкы орундарды багындырса, кийинки жылы чоң ийгиликке жетишет беле, деп калган сөзүн таппай калды. Анын себеби болуштун кабагы бүркө, бир нерседен көңүлү кайт болуп келе жаткандай сезилип, катуу сөз айтып жибереби деп айбыкты. Ооба, жашоодо ар бир адамдын кабагына карап да мамиле жасабаса болбойт. Ачуусу келип турган адам сөз укканга куштар эмес. Болуш эмнегедир тиги арык кишиге жолукканы, катуу ойго алаксып, кабагы бүркөлө түшкөнү да чын болчу. Бир жагынан Баястан да туура сөз айтты. Жакшы акыл учурунда айтылган кепке да туура баа бериш керек. Болуш башын гана ийкеп койду да, анан такыр башка сөздүн башын айтты. Мээнеткеч адам кичине болсо да чоң күч. Мени ойго салган алиги арыгынан келген киши болду. Баамымда абдан эмгекчил адам экени билинип турат. Ментип турмушка чыкканын кызы үчүн сана тартып келе жатканын карагыла. Кайран гана ата менен эне, бала үчүн болгон кыйынчылыкка кайыл экен го. Сөздү чот карап өлдү, жөтөлүп, үнүн жасап алып, Каске, бала үчүн азап тартуу бул жашоонун мыйзамы. Керек болсо макулуктар дагы бала үчүн жан үрөйт. Бала үчүн азап тартуу бул билинбегени менен чоң бакыт. 90го чыккан абышка 70ке чыккан баласына жан тартат. Ал эми 70ке чыккан абышка 50ге чыккан уулу үчүн жан үрөгөн бул болуп келген көрүнүш. Касымалы бул айтылган сөздү укканда кыт-кыт күлүп, чоткара, сенде акылдын кени жатат. Абдан туура сөз айттың. Бала үчүн азап тартуу бул да бир бакыттын үзүмү. Балага зар болуп жүргөндөр канча. Карга баласын аппагым дейт, кирпи баласын жумшагым дейт деген сөз бекер айтылып калган эмес да. Бала жөнүндө сөз бир топко уланды. Акыры сөз кыскарып, ортону тынчтык каптаганда болуш, Баястан, сен туура кептин учун айттың. Кара кунанды тапта. Анын болгон сыпаты ушул жылы билинет. Эгер чындап эле күлүк чыга турган болсо, анда алатты бир гана өзүң таптап, өзүң гана анын керт башы үчүн жооп бергендей болосуң. Эми биз мындан ары кара кунан жөнүндө кепти козгобой эле койгонубуз оң. Азыр мени түйшөлткөн маселе жайыт маселеси болуп жатканы да чын. Акыркы кездерде элдин саны өсүп жатат. Демек элдин саны өскөндө малдын дагы туягы өсөт. Ал эми жер өспөйт. Ошол бойдон эле калат. Баятан бери мени ойго салган мына ушул маселе. Тигинтип түндүк жактан орус калкы да акырындык менен канатын жайып жер ээлеп келе жатат. Деп куурады эле, эч ким сөз улаган жок. Анткени келе турган жерге келип калышкан болчу. Аттар мамыга байланып, келген коноктор жумурткадай болгон ак боз үйдүн ичинен орун алып отурушту. Көчүбай жакшы маанай менен кабыл алып, болуш жакты карап алып, акырын үн катты. Касыке, жакада эмне жаңылык бар? Деп, бул берилген суроонун артына кеп учугун чыгарып отурула дегендик жаткан эле. Болуш чыйылган жүккө далысын жөлөп, боюн керип жакшылап орун алып олтурган соң, эмне жаңылык болсун? Күз келди, күзгү түйшүк башталып ары ким өз иши менен алек. Жат элдин күнү да жартып жылытпайт деген кеп бар эмеспи? Анын сыңары өз элибиздин келечегин ойлоп, болгон ой тилек тынччылык анан кененчилик. Азыр элге мындан башканын кереги деле жок. Баса, чобурдан ойгонду тулпарга мингизбе дегендей, жатабыз ар кимдин иштеген ишине жараша мамиле жасап. Тамчыдан таш тешилгендей убакыттын өткөнү менен адам карып, буюм эскирип, барган сайын жаңы көрүнүштөр көрүнө баштады. Угушума караганда орус калкы темирден сок ойлоп таптыр дейби? Көчү айтылган сөзгө анча маани бербеген маанайда, Каске, бул жалганда эмне өлбөйт, чокусу бийик тоо өлбөйт, агып жаткан суу өлбөйт, көктө тийген күн өлбөйт. Анын сыңары баары эскирет, бирок жашоо жаңырат. Биздин дагы көргөн күндүн аягы келет, бирок жашоону кийинки муундар жаңы көз караш менен улантып кете берет. Илгертен айтылган кеп бар.
Билген суу ичет, билбеген уу ичет деген. Сенин тууганың. Айтылуу калгылуулуй айткандай, кийин жашоо мындан дагы оңолот. Анткени жашоо сапарында адам баласы жаңыланып турат. Кийинки муундар биздин акылыбыз жетпеген иштерди жасап башташат. Сиз айттыңыз, темирден соко чыгыптыр деп. Кийин ошол биз кызыккан темир сокодагы колдон чыгып, башка нерселер ойлонуп чыгарылат. Орус калкы көп. Демек калкы көп адамдардын арасынан акылдуулар да көп чыгат эмеспи? Атаандашы менен жашаган заман келе жатат. Мен өткөндө аптада ат башынын базарына барып, бир башкача кооздолуп тигилген тебетейди көрүп таң калдым. Андай тебетейди ким ойлоп таап, ким тикти деп кызыгып карап калдым эле. Нары жактан бир жашыраак эле келин келди да, сатып отурган аялга карап, "Эже канча тебетей өттү? Мага сатылган тебетейлердин акчасын бериңизчи. Кездеме алып үйгө кете берейин" деп калды. Көрсө ал мен кызыккан тебетейлерди ошол жаш келин тигип келип, алиги аялга берет экен да. Ал эми тиги аял жөн эле сатканды билген немекен. Бекер жерден айтылып калган эмес да. Акыл жаштан, асыл таштан деп. Адамдын башкача аталышы бул акылдуу жандык деп айтылган кеп бар. Чын эле адам акылдуу. Ошол себептен айбандардан айырмаланып турат да. Туура айтылган сөз ордун табат. Жакшы жашоону кааласаң, жаман ойлордон алыс бол деп айтылгандай, Хаске, биз жашоодо дайыма жакшы нерсеге баш оорутуп, жакшы иштин түйшүгүн тартканыбыз жакшы жемишин берерине мен ишенип калдым. Бул айтылган сөздү уккан чоткара сөзгө аралашты. Көчкө, өчөр эл тарыхын айтып мактанат, өнөр эл максатына умтулат деген кеп бар. Сиз айткандай алдыда чоң жаңылыктар күтүп турат. 50 жылда эл жаңырат, 100 жылда жер жаңырат. Мындан 50 жыл илгери эл кандай жашаса азыр такыр башка нукта жашап жатышат. Ушул эле жашоонун өзгөрүп турарынан белги берип жатпайбы? Сөз ушул жерге келгенде алдыга даам тартылып, айтылып жаткан сөз үзүлүп калды. Качан гана азга тынчтык өкүм сүргөн кезде көчү өзү сөздү баштады. Каске, бул жашоонун шаңы эмнеде экенине менин эми гана акылым жетти деп айтканда, уй-мүйүз тартып отургандардын баары кызыгуулары арта карап калышты. Көчүбай маанилүү сөз айтчудай үй ичин текши карап алды да, анан башындагы малакайын чечип, маңдайындагы терди арчыган болуп, анан сөзүн андан ары улады. Ар нерсенин өз учуру болот экен. Алсак адам баласы жаш кезде оюн менен күлкүгө тойбосо, каарлык келген кезде жылуулукту эңсеп, кемпирдин көзүн карап, элден четтеп калат белем. Ментип айтып жатканымдын себеби, аялды биз жаш кезде оозго алынган бозун баатыр азыр эч кимге кереги жок адамдай үйүнөн чыкпай калды. Көпчүлүккө да аралашпай, өзүн элден оолак тутуп калганы мени ойго салып келет. Бир кезде ал киши билесиңби, абдан каарлуу киши эле го. Биз дагы учуру келгенде элден четтеп, ал кишидей болуп үйдөн чыкпай калабыз го. Касымалы айтылган сөзгө кыт-кыт күлүп, көчкө, сиз абдан туура сөз айттыңыз. Жашоонун мыйзамы ошол эмеспи? Бекер жерден бөрү карысын жектейт деп айтылып калган эмес да. Анын сыңары адам баласы да карыган кезде бөрүнүн карысындай жектелип, элден четтеп калары бул чындык. Анткени дене карып, көз талып, кулак укпай калганда кемпирден башка ким көңүл бурат? Жашыңда бак тикпесең, карыганда көлөкө таппайсың деген кеп бар. Анын сыңары колдон келип турганда жакшы иштерди жасап калганга аракет кылгандын өзү чоң ийгилик. Ар дайым алдыга умтулуу, жашоодогу жалгыз бакыт деп айтылган кеп бар. Андыктан каардым деп бойду таштап салбай алдыга умтулуунун өзү вакыт. Сөздү эми сөз атасы аталган, өзү жаш болсо дагы көптү билип, көп нерсеге акылы жеткен Бийназар алды. Ооба, бул жашоодо ар бир адам өзүнүн пейилинен табат. Пейилигинен адам эч качан жаман болбойт. Те илгери биздин чоң атабыз Тагай бидин учурунда Турсун деген сынчы айткан экен. Ар бир адамдын жасаган ишин баласы улайт. Андыктан жакшы иштерди жасагандын өзү бир гана адам баласынын өзүнө эмес, укум тукумуна жарыгы тиет деп. Ортодо бир топ кеп болуп, бир убакта Жумадили карыя башын ийкеп, айткандай Касымалы, сени уктум эле, саяк туугандардан кара тай алып келди деп. Ошол тайың азыр кунан болуп калса керек. Быйыл кунан чабышка саласыңбы же элдин көзүнөн далдоолоп турууну эп көрдүңбү? Бул берилген суроого Касымалы аста гана жайуу менен жооп берди. Аны убакыт көргөзөт. Азырынча ал жөнүндө айтпай туралы да. Негизги сөз жайлоо маселесин чечип алалы, деп жөн жерден эле кабагы чытыла түштү. Эмнеге экенин аны эч ким биле алган жок. Аңгыча үйеси көчү сөздү башкага буруп кетти. Убакыттан пайдаланып,
Сыртқа шығып қонаққа да сығылсаңыздар қандай болады? Отыра беріп жамбашты эле талыды го, деп. Ушул эле сөз керек белем баары коштоп кетишти. Ай, абдан жакшы болду сунуш. Бут талытып отыра берип, чоткара сыртқа чыгууга камынган элге карап, адам баласы баарынан тажайт. Жаткандан, олтургандан, керек болсо тамак ичкенден да тажайбыз. Деги адам баласы тажабаган эмне бар болду экен? Жакшы сөздөр айтылып жатты эле, кеп учугу үзүлүп калды, деп өкүнгөнсүгүн катты. Сыртқа чыгышканда күн ылдыйлап, бул күндүн дагы сапары карып бара жаткандан белги берилип калган болчу. Болуш жайыт маселесин Көчүбай менен ээн туруп сүйлөшүп, бул маселеге башка кишилерди кийлигиштирген жок. Бул дагы бир жагынан жакшы жемишин берип, болуштун кабагы ачыла түшкөндөй болду. Кара кунанды таптоо султандын мойнуна жүктөлдү. Баястан саяпкер өзүнүн кеңешин айтып, кыла турган иштерди дайындап коюп, жолуна түштү. Ооба, ар бир ишеним артып тапшырылган иш дагы өзүнчө бир жоопкерчиликти тартуулайт эмеспи? Султан мындайды күткөн эмес, күтүүсүз окуя болуп кетти. Андан дагы болуштун кунанын таптоо мойнуна жүктөлгөнү өзүн кыйла жоопкерчиликтүү сезип, көп убактысын кунан менен бирге өткөрдү. Кунан дагы эмнегедир султанды өзүнө жакын тутуп, анын кылган мамилесине баш ийип, шартка көнө баштады. Билинбегенмен гүлүгаттардагы сезимтал келерин султан кара кунанды таптоого киришкени байкады. Анткени менен чын эле кара кунанда гүлүгаттын катылып жаткан сыры жатканын дароо эле байкап, султандын ат таптоого каратып болгон шыгы баштагыдан дагы катуу ойгонду. Ар бир адам өзүнүн шыгына жараша ишти кылса, жемишин берери да анык. Бөдөнөнү сойсо дагы касапчы сойсун демекчи, колдон келген иш менен алек болууда өзүнчө бир азарт экенин ким тана алат? Ат чабууга 2 күн калган кезде Баястан саяпкер келип кунанды көз элегинен өткөрүп, сын көз караш менен карап, эч айып таба алган жок. Анткени менен чын эле кунан кыл табына келгенин баамдап, өзүнүн оюн айтты. Бүрсү күнү жолго чыгабыз. Кунанды бүгүн эмес, эртең кара терин алып таң ашырбай суутуп, түн ортосунда отко кой. Көп кыйнаба, калганында көрө жатабыз, деп ашыкча сөз айткан жок. Бирок кунандын бир кемчилиги бар экенин Баястан билди. Аны тойго барган күнү эле жоюп койсо болорун ойлоп, султанды далыга таптап койду. Бул анын ыраазы экениндеги белги болчу. Султандын кабагы ачылып, эмнегедир көңүлү өсүп, өзү кылган ишке өзү да ыраазы болуп турду. Аттең минтип жасалган иш сөз менен же кандайдыр бир ишарат менен да бааланып калса гана атаганат. Эч билинбей бүгүнкү күндүн дагы сапары карып, тээ батыш жактагы тоо кыркаларын этектеп, уясына батып бара жаткан кез көзгө кандай кооз көрүнөт. Бул көрүнүш эмне деген гана жаратылыштын көрүктүү учуру. Алгач тоолордун баштары кызарып, анан булуттар алоолоп, жалын болуп күйүп жаткандай туюлат десең. Канча кылымды карытып, күн сапарын улап, ушинтип батты. Бирок бир да жолу өз мыйзамынан четтеген жок. Ушул учурда тоо этекте оттоп турган камбаратанын тукуму жылкы баласы үйүрү менен жайылып турганы да көзгө сулуулук тартуулап турду. Айткандай жылкы баласы назик келет. Бирок ошол назиктиктин да кадырын көп саяпкерлер анык түшүнбөй эле, атын бул чабышта жүгүрүп алган жок деп, болбогон шылтоону айтары да турган иш. Бирок гүлүгат жемден өксү болуп калса, же терин туура эмес алып койсо да бузулат. Мунун баарын Баястан жаш саяпкер султанга бир канча жолу айтты. Айтмак турсун кыйноо тартып турган атты көргөзүп, бул ат түндө туура эмес таң ашырылган деп, аттын жүнүн көргөзүп, китирейип турган көзүнөн бери байкап, кем карыштарды үйрөткөнү да султандын эсинде. Деринде бар адам гана айтылган акыл сөздү дароо кабыл алып, аны так аткарганга аракет кыларына да турмуш өзү күбө. Билинбей айтылган күн да келип, султан кара кунанды минип, эл менен бирге катарды толуктап жолго чыкты. Анткени менен кара кунандын басыгы шайдоот, мойнун керип, жоон товатчандардын минген аттарынын тамандарынан асманга көтөрүлгөн чаңынан өзүн оолак тутуп, четте баратты. Ушул эле кунандын жылкы баласындагы тазалыкты, султандык сапатты сактап келе жатканынан белги берип турду. Ооба, адам баласынын дагы султаны эч качан сыр бербейт, жана баскан турганынан, кыймыл аракетинен башкалардан айырмаланып турары да анык экенине турмуш өзү күбө. Жакшы деген сөзгө бир гана адам баласы эмес, керек болсо айбан болсо дагы жылкы баласынын ичинен тулпарлык сапаты бар гана татыктуу экенин султан эми байкады. Анткени кара кунан басканда дагы жол тандап, боюн таштап салбай алыс жолдо калыбынан жазбай келе жатты. Ат бастыралы деп эртең менен жолго камынып жатканда, болуш көптөн бери көрө элек кунанды султан минип келгенде көрүп алып көзү кубанды, көңүлү өстү.
жарпы жазылды. Анткени көзүнө кунан кудум тулпараттай көрүндү. Ушулсам чын эле баягы курсагы чедирейген каратай эмес, бой келбети келишкен кара кунандан чыныгы тулпарлык сапатты байкады. Эл башкарып, эл менен бирге жүрүп ким экенине көзү жетип калган болуш Баястан менен Султандын кунанды табына жеткире таптаганына ыраазы болуп, кунанга көзүм тийбесин деп дароо көзүн андан тартып алды да, жаш болсо дагы табына жеткире таптаган Султанга мээримдүү көзүн кадап: Султан, ичкери кирип даамсыз чык" деп ушундай бир жагымдуу үн менен айтканда, Султан дагы сезди болуш ыраазы экенин. Эми минтип кунанга улам көз кырын салып, алды жакта бара жаткан болуштун көз карашы да Султандын көз жаздымынан кеткен жок. Эртең менен чыккан жоон топ атчан дигер намазынын убагынан өтүп, той болчу жерге келишти. Чоро саяктар тойго катуу даярдангандары алыстан эле билинди. Ооба, тойдун бир чоң шааниси даярдануу. Канча эмгек, кандай таттуу кыялдар, топ-топ болуп кеңешүү, ар ким ойлогон оюн ортого салуу деги ойшо. Тойго даярдык көрүүнүн өзү эле бир чоң машакат. Жумурткадай болуп тизилген ак боз үйлөр, асманга булаган, ар жерге жагылган, кемегиден чыккан түтүн, калың элдин карааны эле эмнедеген кооздук. Жүзгө чукул эл менен келип түшкөн касымалы болушту, ызаат менен тосуп алган конок ээлери атка минер жакшыларды бөлүп, катар тизилген боз үйлөрдүн бирине ээрчитип кетишти. Ал эми орто сапаттагы коноктор өзүнчө, мал баккан жана жаш жигиттер чет жактагы үйлөргө бөлүндү. Тыпылдап чуркап кызмат кылган жаш балдар, идиш аягы менен алек болгон келин кыздар, отун жагып эт бышырган жаш жигиттер менен касапчылар бака-шака түшүп, өз иштери менен алек. Курсагы жер чийген байлар, билермандар бойлоруна жарашкан кийим кийип, келген конокторду жайгаштыруу жана өз алдыларынча кеңешүү менен алектенип жатканы четтен караган киши даана билинип турду. Той ээси Касымбек суусар тебетейин башына баса кийип, карышкыр ичигин желбегей жамынып, өзүнчө манчыркап, туш тарапка көз кырын салып, жан жөкөрлөрүнө кызмат тапшыруу менен алектенген болуп жатты. Колдорунда комузу ойногон акындар ат үстүндө эле ырдап, жарнамаларды айтып, өз милдеттерин аткарып, байларды үмүттүү карап, бирөө жарымдарды мактай да коюп жатышты. Бир кезде чак жаап келген ырчы үнүн бийик чыгарып: "Эртең чабыла турган аттар айдалат, бай кесибинча" деп жар салды. Буга чейин эле ар бир ойноло турган оюндун жана чабыла турган аттардын байгелерин астыртан эле айтып жатышкан. Эл көп келди. Чакырылган элдердин али арты келип бүтө элек. Бирок бүгүн баары келип бүтүшү керек. Казандарда семиз малдын эттери бурк-бурк кайнап, чий көбүктөрү таза алынып, ар ким өз иши менен алек болуп кызмат үстүндө. Мындай той бергенде ката кетирбеш керек. Анткени башка элден келген коноктор кыйкым тапса эле той берген кишинин элине сөз тийип калат. Султан Каракунандын жанынан каршы чылган жок. Ооба, мындай тойдо жылкы баласы эмес, карабашыл кыз жоголот деп та айтылып калган. Жылкынын сорпосу менен этине карк тоюп, асмандагы сансыз жылдыздарга көз жүгүртүп, өз ою менен алек болгон Султанды Кунандын кош курганы ой берметинен алыстатып, отурган ордунан турганга мажбур кылды. Кунан бекер жерден кош курбайт деп ойлоп, туш тарапка көз жүгүрттү. Бери жакта дагы аттарына көз болуп жаткан жаш жигиттер дагы олтурган орундарынан тура калышты. Бир убакта четки тараптан бирөөнүн карааны алыстай түшкөнүн баары көрүштү. Ал караан атка эмне максат менен келгенин эч кимиси биле беришпеди. Бирок Султан ал караанды көргөндө эмнегедир жүрөгү опколжоп, бир нерсени сезди. Кара мүртөз бирөө чабыла турган күлүктүн багын байлап, бир жаман иш кылганы келгенден бери сезип, адамдардын бир келген жашоодо жөн жашабай, минтип малдын дагы жашоосуна бут тосконго аракет кылганына көңүлү кирдеп кетти. Жакшы ойдогу адам минтип түн катып келип караанын алып качпайт. Жаман ишке кириптер болгон адамдар жана ууру кескилер гана түнү кудум бөрүлөрдөй жашырынып, иш кыларына турмуш өзү күбө жана кайталанып келе жаткан көрүнүш. Каракунандагы тиги караан бир жаман иш кылганын сезип, бекер кош курбаса керек. Султан бери жактагы жигитке Кунанды тапшырып коюп, четки ат тарапка келсе, атты карап жаткан жигит уктап кеткенин билип, аны ойготту да анан: "Эмне уктап кетиптирсиңби? Атыңа жакшылап көз болбойт белең. Бирөө келип кеткендей болду. Атыңа көз болсоңчу" дегенде, тиги жигиттин көзү мачтай ачылып, жаткан ордунан тура калды. Экөө үстүнө үрүтүк жабылган атты карашканда, ат бир нерсе жеп жатканын көрүп, алдындагы жемди көрө салыша аны алганча шашышты. Бул кара санаган кишинин кылган иши. Анткени чабыла турган атка түн ортосунда жем берип кеткен караан сөзсүз бир нерсе кошуп берди деп ойлошту. Дагы жакшы,
Султан келип тигини ойготуп калганы. Экөө дароо аттын алдындагы жемди алып туш тарапка көз жүгүртүштү. Айдын жарыгында айлана көзгө сүйкүм көрүнгөнү менен алиги караанды көрө алышпады. Ат бир аз гана жегенге үлгүрүптүр. Эгер алдындагы жемдин баарын жеген болсо, чоң чабышта орто жолдо калат беле ким билет. Атты кайтарган жигит катуу санаа чегип, бул окуяны эч кимге билгизбөөнү ойлоду. Бирок атты таптаган саяпкери баары бир билип коюшу толук мүмкүн. Андан атка байланыштуу нерсени жашырууга болбойт. Султан атты табыштап, өзү саяпкерине барып келүү үчүн жөнөдү. Бул да болсо, Султанга атты табыштап өзү саяпкерине барып келүү үчүн жөнөдү. Бул да болсо өз ишине берилгендик экенин баамдаса болот. Бир кезде бою кыска, башына малакай кийген, сүйлөгөндө үнү чепилдеп чыккан, орто жаштан өтүп калган арык киши келип, байланып турган атты көрүп эле, айгап бекер иш болгон экен. Эми мындай кылыш керек. Азыр атка жаңылап чөп салып кой. Калганын эртең менен көрө жатабыз. Бер жактагы чогултуп койгон жемди көрүп, бир саамга колу менен аны кармалап туруп, эгер бул жемдин баарын жеген болсо, анда иштин баарын ойлоо. Анда иштин баары ойрон болмок экен. Дагы жакшы, өз журна байкап калганың, деп болгон кеп кеңешин айтып изине кайтты. Ат кайтарган жигит турду, Султанга абдан ыраазы болуп, сага мен карыздар болуп калдым. Рахмат. Элдин баары сенде ак ниет болушканда, анда жашоо кандай жеңил болот эле. Эгер сен болбогондо анда биздин ишенген күлүк эмне болмок? Аны элестетип да болбойт. Ал эми мени эртең тирүүлөй азапка салышмак. Ушундай азаптан алып чыкканга сага ыраазымын. Той бүткөнгө чейин мен өзүм сага жолугам. Билем сени касмалы болуштун айылынан келгениңде. Баса, алиги менин саяпкерим сен кайтарып жаткан кара кунанды көрүп абдан кызыкты. Бул айтылган сөздү укканда Султандын кабагы ачыла түштү да дароо, эмне деп кызыкты, деп суроону берип тигиле карады. Айдын жарыгында калпагын кыйшайта кийген ат кайтарган жигит Султандын көңүлүн алыш үчүн, билесиңби, жанагы келген киши кичинекей болгону менен билбеген нерсеси жок. Керек болсо биздин байдан дагы анын кадыры жогору турат. Тогусторо өзгөн, кетмен төбө суусамыр, жумгалдан бери кишилер арзып келип, аттарын сынатып, аргандай белектерди берип, маанилүү кеп кеңештерди алып кетип турушат. Бул киши бир дагы адамдын көңүлүн оорутпаган аракети күч. Азыр андан башка киши болгондо, жок дегенде мени камчы менен бир салмак болуш керек. Султан бул сөздөрдү укканда, адамдын кыйыны, кадыр баркы анын келбетинде, жана байлыгында эмес экенине эми гана баа берди. Ат араң көтөргөндөй, зор денелүү адамдар деле бар. Малынын санын билбеген байлар бар. Эл башкарган бийлер бар. Бирок алар деле анчалык кадырлуу болуп алышпаганына эми гана ой жүгүрттү. Султан тиги жигиттин сүйлөп жаткан сөзүн бузду. Анан ал сен мактаган саяпкер менин кунаным жөнүндө эмне деп айтты? Деди эле турду ыңгайсыз абалда калды. Анткени адам баласы сүйлөп жаткан кезде сөздү бөлгөндө ой жоголуп, айтылып жаткан сөз кор болуп калар да чын. Берилген суроого дароо жооп берди. Убагы келгенде дуанды жарган чыныгы дулдул болот деп айтты. Андыктан кунаныңа сак бол. Бул сөздү укканда Султандын уккан кулагы кубанып, кой, анда мен барайын. Сени менен сүйлөшүп отуруп калсам, кунанымды бирөө жарым алып кетсе кандай кылам? Деп алдыга кадам таштады. Айткандай Султан узун бойлуу арык бала, бирок тээ бала кезинен эле жылкы баласына абдан жакын. Анда-санда үстүнө киши минбеген азо кунан тайларды үйрөтүп да койгон кездери болгон. Бир курдай мен кыйын деген жылкычылар мени үйрөтө албай койгон бышты чыкма, гер кашка атты жылкычылар минбе десе болбой өжөрлөнүп айткан тилди албай, мен атты үйрөтүшүм керек деп, көжөрүп жатып үстүнө минип, чап кенедей жабышып, так секирип, бербеген тору кашка аттын үстүнөн түшпөй койгондо, ал ары чуркап, бери чуркап, жан алы калбай мөңкүсө да болбой, камчы үстүнө камчы салып, анын шайын оодарганда, ал айласы жок гана баш ийип берген. Ошондо ал окуяга күбө болгон жылкычы, малчылардын баары, ошол жерде турган саяпкер Баястан дагы таң берип, Султандын атка чыйрак экенине баа беришкен. Ошол окуядан кийин жылкы баласын үйрөтө турган киши болсо, дароо Султанды чакырып калышкан. Баястандагы Султанга өз ичинен сын берип, минтип жылкы баласын кантип тапташтын жол жобосун үйрөтүп, өзүнө шакирт кылып алганынын жөнү ушул. Колуңдан келген ишке кор бол деп айтылгандай, ар ким колунан келген ишти жасаганы да жөндө. Баястан бекер жерден Султанды тандап алган жок. Анын жөндөмүнө кызыгуусуна карады. Султан кунандын жанына келсе, ал алдына салынган чөптөн жебей, күн ысыкта ылалап турган жылкыдай башын жерге салган калыбында турган экен. Кунандан көзүн албай бир саамга тигиле карап, өзүнчө кобуранды. Эми сенин багың эртең ачылат. Эгер сен баш байгени алсаң,
Анда мен сенин кожоюнуң айланам. Болушанда мени сага, сени мага байлап коёрду анык. Кара Кунан бир нерсени түшүнүп жаткансып, Султан аны карап бир топко кооранды да, анан бери жактагы ээр токумдун тердигин алдына салып, чалкалап жата кетти. Бирок эмнегедир уйкусу келген жок. Түн бир окум болуп калган кезде жанына Баястан келип, Султан, деги жакшы элесиңби?" деп сурады эле. Султан таң кала карап, "Эмне болду?" деп суроолу караганда, Баястан Кунанды айланып карап чыгып, "Деги жакшы болсо болду. Эмнегедир эле жүрөгүм бир нерсени сезип, тынчалып уктай албай койдум. Анан Кара Кунан менен сенден кабар алып койсомбу деп жаткан ордумдан туруп келдим. Байка, эртең ат чабыш. Душмандар бүгүн түнү күлүк аттардын келечегине балта чабышат, сак бол." деп айтканда Султан, "Камсанабаңыз, андан көрө барып эс алыңыз" деп айтып, аны узатып жиберип, ага абдан ыраазы болду. Анын атайын сана тартып келгени жана өз ишине берилүү менен мамиле жасаганы ойго салды. Өз ишине берилген киши мына ушинтип сана тартып, бушайман болот деп ойлоп койду. Адамдын ар бир кылган аракети, кылган иши, керек болсо ойлогон ою дагы текке кетпейт. Алиги караанды көргөндөн кийин Султанда эми кайдагы уйку? Баястандагы жөн келип кетпегенин эске алып, асмандагы жымыңдаган жылдыздардан көзүн албай жатып, ойго алаксыды. Бул жакка келгени мына бүгүн 3-чү күнгө кетти. Бирок эмнегедир айылын жана апасын сагынып кеткендей болду. Анткени биринчи жолу узак убакытка алыс жолго чыкканы буга себеп болгонун Али билген жок. Минтип тез эле бойго жетип, жооптуу ишти моюнга алып күлүк кайтарып жатканына толкунданып да алды. Анткени жигит болгонун эми сезди. Кече эле чикит ойноп, кулунчакты ат кылып минип, шамалга жеткирбей тызылдап жүргөн кези кайда калды. Апасы артынан издеп келип, колуна кармаган нанды берип, "Курсагың ачты, ыргыткан таш жерге түшкөнчө тыгынып, курсагыңды тойгузуп алчы" деп, топурак чаңга бөлөнгөн бетин жүз арчысы менен арчып, нан жегизип кеткен күндөр, гүл берип, козулак кайтарып, кечинде кой сатырганда бармактарын койго тебелеткен кездери көз алдына тартылып, ошондо дагы апасы айран көчөк болуп айланып жанынан чыкпаганын эстеп, улутунуп алды. Көрсө адам баласы дайыма өткөн кезин гана эстеп, алдыга умтулуп жашайт белем. Таңга жуук гана көзү эмне болуп илинип кеткенин өзү дагы билбей калды. Таңкы уйку кандай таттуу. Таң агарып атып келе жаткан кооз көрүнүшкө көп киши ушул таңкы уйкунун таттуу, азгырган кесепетинен күбө боло алышпайт. Болбосо эртең мененки күндүн чыгып келе жатканы, жерге тегиз нурун чачып, менин бүгүнкү ишим башталды дегенсип, улам тоо башынан өйдө көтөрүлүп бара жаткандагы пейзаж кандай кооздук тартуулайт. Султан мемире уктап жатканда турду келип акырын түртүп ойготту. Султан, тур, эл кыймылга келе баштады, Кунаныңа сак бол" дегенде көзү умачтай ачылып жаткан ордунан тура калды да, дароо Кунанын карады. Ал байланган бойдон турган эле. Аңчы эле Баястан шашып келип, Султан, тезде, Кунанды сугарып кел. Аз калды. Алгач Кунандар чубатуудан өтөт экен да, андан соң чоң аттарга кезеккелерин айтышты. Султан Кунандын чылбырын чечип жатып, турдуну карап, ага көз карашы менен ыраазы экенин билгизди. Болбосо уктап жатканын Баястан көрсө анда уят болмок. Атайын ишенип Кунанды кайтартса, ишенимди актабай уйкуга алдырганы жигит үчүн уят иш экенин кантип билбейт. Султан анча алыс эмес жердеги шараккан сууга Кунанды жетелеп келип сугарды. Кунан башка жылкылардай сууну шимирип ичкен жок. Сыпа ууртап, ток бейил тартып, суу саганын билгизген да жок. Бирок билинбей сууну жакшы ичти. Кунанды сугарып келгенде Баястан болгону 2 котуш жем берди. Анткени алыс жолдо топко кошулуп жүргөндө дем берсин деген ойдо. Билинбегени менен жем дагы жылкы баласы үчүн табылгыс азык. Бир чоң тоо, бир чоң боо чөп жегенче 2 кочуш жем жегени чоң дем берерин Баястан кантип билбесин. Убакыт билинбей өтөт, бирок анын күлүк экенин эч ким таңазар албайт. Таңкын арды татып билермандар, бийлер, байлар, болуштар, кыскасы эл жакшылары маңдайкы дөңдөн орун алышты. Ызычы болуп жатып билинбей жалган шашкеда болуп калды. Бул убакта 70тен ашык Кунан чубатуудан өтүп, 9 чакырым аралыкка чабылмай болду. Баястан атайын Кунандын бой келбетин жашырып, чоң аттардай кылып жонуна боз сурптан жабуу жаптырып койгон. Жар салыбырдаган жарчы улам бир Кунан өтүп жатканда, баланчанын Кунаны, баланча жерден келген деп, Кунандардын ээсин жана келген дарегин кош айтып жатты. Качан Кара Кунан чубатуудан өтүп бара жаткан кезде, Кулана каймагынан келген Касымалы болуштун Кара Кунаны деп айтты.
Түнү күлүгүн кайтарып жатып уйкуга алдырган турду мактаган алиги саяпкер дагы көпчүлүктүн арасында чубатуудан өткөн кунандарды сынынан өткөрүп карап отуруп, качан кара кунан өткөндө көзү умачтай ачыла түштү. Анткени кунан кыл табына келип, ал учуп турган кез эле. Эгер азыр чоң аттарга кошсо, жок дегенде 5-же же 6-чы байгени аларына көз жетип турду. Бирок алыс жолдо жаш кунандын жүрөгү калып каларын эске алып, таптаган эси кошпогонун айттырбай билди. Айткандай, жылкы баласы табына келген кезде көзгө бир башкача көрүнүп калары да чын. Аны ат таптаган кишилер дароо эле байкашат. Кара кунандын үстүндө жабы жабылган үчүн кээ бир чала сабат саяпкерлердин көзүнө анча илине берген жок. Ызычуу менен кунандар айдалып кеткенден кийин эми кезек чоң аттарга келди. Алгач болуп маңдайында кашкасы бар тор ат өттү. Эми көздүн жоосун алат. Мойну ичке болуп келип, буттары анча жоон эмес, бирок көзгө бир укмуштуудай күлүк аттай көрүнүп, эл алдынан койкоңдоп өттү. Минген чабандес бала дагы көйрөң бала белем, жөн бастырып өтпөй атты туйлата бастырып чыкты. Бул эми элдин көзүнө көрүнүүнүн бир учуру экенин баары байкап турушту. Анын соңунан бир жеринде бармак басым кара тагы жок боз ат өттү. Бул аттагы чыгаан күлүктөй элес берди. Бирок анын кемчилигин Баястан дароо көрдү. Кыскасы, кенен эт кайнар убакытта болгон аттар чубатуудан өтүп, 28 чакырымга чабылмай болгонун жарчы комуз менен ырга кошуп айтып билгизди. Аттар айдалып кеткенден кийин кезек эреңиш оюну менен коштолду. Бул эми кунандар киргенче элди алаксытып туруунун бир амалы эле. Касмалы болуш Баястанды өзүнө чакыртып алып, кара кунандын абалын сурады. Анткени кунандар чубатуудан өтүп жаткан кезде эмнегедир кара кунан көзүнө жөнөкөй жана башка кунандардан жупуну көрүнгөнү ойго салган. Баястанга карап, кандай оюң бар? Кара кунан жок дегенде 2-чи же 3-чү орунга илинеби? Деп суроо берип шектүү карады. Бул берилген суроо менен күмөн ойго кабылганы билинип турду. Баястан азга кабагын чытып, бир саамга үнсүз туруп, «Каске, бул эмне дегениңиз? Мен бойго жеткени жылкы баласынын азабына түтүп, суугуна тоңуп, ысыгына күйүп келе жаткан жанмын. Кантип мен кара кунанга жаман нерсени каалайм? Эгер бүгүнкү жарышта кара кунан баш байгени албаса, анда мен мындан ары жылкы баласына жолобой эле койгонум туура», деп ушул айткан сөзү менен өзүнүн ички ой тилегин билгизип алды. Касмалы саяпкеринен мындай курч сөз угам деп күткөн эмес. Ишенимдүү айтылган сөздүн күчү эмнегедир сестентти. Дароо өңү өзгөрүлүп, туура эмес сөз сүйлөп алганын алдыртан билип, күнөөлүү кишидей көзүн тартып алып, Баястан, мага туура түшүн. Албетте мен билгеним жок. Жана кунандар чубатуудан өткөн кезде биздин кунан жупуну анан абдан эле кичине болуп көрүндү көзүмө. Жанымда отурган моңолдор уруусунун жакшысы да алиги кара кунан кантет маарага чуркап келе алат болду экен, орто жолдо калбай деп айтты. Ал киши да бир нерсени сезген үчүн өз оюн айтты да. Ошол себептен тынчым кетип сурадым. Баястан күнөөлүү кишидей үн каткан болуштун абалына туура баа берип, Каске, билесизби, чыныгы тулпар болчу жылкы баласы боюн жашырат. Көпчүлүктө жүдө көрүнгөнү менен жүгүргөндө анын өңү өзгөрүлүп, келбетине чыгат. Аялдардын дагы арасынан чыныгы сулуулары, акылга дыйкандары алгач көзгө илинбейт. Ошол сымал чыныгы дулдул тулпарлар дагы боюн жашырып касиетин сактайт, деп болгон билген кебин айтканда, кымыз ичип тотуккан жүзү албырып кетти. Чындыклаасы менен берилип айтылган сөз өз дарегине жетип, болуштун көңүлү өсө түштү. Анткени Баястан берилүү менен жеткиликтүү кылып айткан кебинин төркүнүндө катылып жаткан чоң сыр бар эле. Аңчы эле болушту нары жактан чакырып калып, сөз чукул үзүлдү. Убакыт чоң шашкеден ооп, күн төбөдөн кыйшайган кезде алыстан топ аттын караны көрүнүп, агауда эле кунандар келе жатат деген сөз жаңырып калды. Буга чейин ызычуу болуп жаткан эл дароо дымып, чаң чыккан жакты карап калышты. Алдыда 4-5 кунан куйрук улаш жан алдар калбай чуркап келе жатышат. Мал болсо дагы алар биринчилик үчүн жан үрөп, өздөрүнүн күчүн көрсөткүлөрү келгени даана билинип турду. Бирок алардын кимиси алдыга озуп чыгат али белгисиз. Анткени жол итапкан алыс. Себеби алар түз келбей маңдай жактагы өңдү айланып өтүшү керек. Ушул эле кеминде марага жетүү үчүн 3 чакырымдай алыстыкты талап кылат. Бир кезде 5 кунандын 3-өө артка бөлүнүп, 2-өө катарлаша түштү. Жаш болсо дагы бул 2 кунан биринчиликти талашып, жан үрөп чуркап келе жатышканы атаандашуу эмне экенин билгизип турду. Аз убакыт өтпөй эле эмне болуп кетти ким билет.
Бүт тұлқы ойын чаң басқандықтан өңі білінбеген Құнан тимеле атқан Оқтай қатарында келе жатқан Құнанды артта қалтырып, алдыға сызып өтті. Мына күлікте ұшын айтыш керек. Бұл белгісіз алдыға озып шыққан Құнанның жүгіргені, арықтан секіргені, қарап тұрған елден көзін қуантып, арыш кергені, ар бір қарап тұрған кишінің көз алдына қадимкідей тартылып, алтұрсын қызығыны арттырып тұрды. Мына ушыл көрініш көпчіліктің күткені, жана атчауыш ойынының азарты екенін жашырып болбайды. Негізілі күлікке түшкен аттар мараға араң чұрқап келгенден, минтип чарчо эмне екенін білбей, шайдот чұрқап келгені көзді қуантып, қызығыны арттырары тұрған іш. Bir кезде Құнан мараға оқ атым жақын келіп қалған кезде, Чавандес жан алғалбай, Шатен, Қасымалы деп ұран чақырып өткенді, Қасымалы ұққан құлағына ешіне өрбей, нес болып қатты да қалды. Анткені Чавандес минтіп ұран чақырат деп ойына да алған емес. Барынандағы алғашқы жолы мұндай тойды, аты біріншілікті алып жатқаны да Қасымалы болышты қату толқыннантып, емне қылышты білбей қалды. Атты чағап келген бала, Сұлу деп қалыңды өчөйті беріп алған, қалмақ айылынан туылған Орналы деген 7 жаштағы оғылы. Бүрі үйретіп қойған соп, Орналыдағы ұран чақырып өткені, ойға келбеген жана белгісіз күтілбеген қуанышты тартулап, болышлемес бірге барған кишілер дағы қуанып тұрды. Бұл жашода мындан өткен адам баласы үшін бақыт жоқ болса керек. Қасымалы болыш ушул жашқа келіп азырқыдай қуанып, толқынданғанын есте алған жоқ. Бұл қара Құнандың алғашқы ғана жолыққа тартулаған белеге, эми мындан ары дағы қанша жолу зоолосын көтеріп, қанша жолу ел алдына барқын көтерет али белгісіз. Ошон үчүн күлүк ат менен сулуу аялгана эркек аттууга кадыр барк, сөөлөт, дем күч тартуулаганы үчүн кадырлуу. Кара Құнандын баш байгени алганы Касымалыга күтүлбөгөн бакыт кушун тартуулады. Кош колун сунуп куттуктагандар мындан көп, соогат сурагандар андан көп. Қызығып Құнанды қайдан алған таржымалын сұрап келгендер да болды. Bir кезде жанына Кара Құнанды тай кезінде тартуға берген тай әкесі, Саяқ елінің жақшысы Байзақ келіп, жен, байге құт болсын, дегенде Қасымалы дару жооп берді. Андай болсын тай әке, тура айтылған екен ғой, Саяқ елінің аттары күлік шығат деп. Бұл Құнан өткен жылы сіз берген Қаратай, деп айтқанда Байзақ, білем, күлік аты жігітке омат алып келет деп айтылады. Бұйырса ұшыру келгенде уаданын өтесіне шығарсың, деп сөз менен нұқып қойды. Бұл айтылған сөздің артында бір үйір жылқы баласын бер дегендік жатқан әлі. Қараттың қадыры ошентеп, Құнан кезінде қалың елге танылып, ел озына алына баштады. Уақыт күз таяп, тоо чөбі сарғая баштаған кезде, жылқы торы атын қамчылана бастырып, атбашы жақтан жалғыз атчан Қасымалы болуштың ешігінің алдына келіп аттан түшті. Авала бүрген иттер өз милдеттерін атқарып бір топқа өріп, қачан ешік алдындағы аталған бала иттерді қуалаганда ғана үндерін басып тұрып қалышты. Жалғыз атчан ат тердетіп келгеніне қарағанда алыс жол басқандан белгі беріп тұрды. Бұл уақытта күн төбеден оп, айлана үп тартып тұрған әлі. Бой келбетіне қарағанда жашы 45-тер чамасына жетіп қалған, қара торысынан келген, сөзді эйіменен айтқан Құрманбек сырттан салам айтып кіріп, төрде отырған болушқа қош қолын сунуп учурашты. Берілген салам алик алынып, алжай сұрашқан соң келген қонақ Орналы болтырды. Қасымалы болуш ушул жашқа келгені қазан айқа кейлі кешіп, тигіндей қылғыла, мындай қылғыла деген жан емес. Оқаташты келген мейманның қадырына, ба барқына алыс жақыннан келгеніне қарап, көпчілік қызыққан сулуу аялы Батма чечет. Батма чырындале эркек аттының көзін өзіне бұрғандай чырайы бар. Жаңыдан бышып келе жатқан алмадай көкірегіне көріп берген екі мөмөсі төшін тіреп, белдемчіменен байлаған белі қылдай болып ішке тартып, бой келбетін көркіне шығарат десең. Басқан тұрғаны көз көрініп, қараған кишіні өзіне тартып тұрат. Құрған аял басқанда да құймылшағын бұрап, олон қара чашын арқаға таштап қойып, ақ маралдай болып бойын керіп басқанда, түлкінің төресі қалтардай сеңзелеп, болып көрбегендей сұлулық тартулағанда, еркек жанның көз алайып, қарек талғанша қараваған жан болбайды. Болуштың көп достары, қатыштары, жоро жолдоштары атайын Батма сұлуға соқтаныш үшін келгенін айттырбай білсе дағы, болуш ешкімге сыр алдырбайды. Бұл емес сұлу аялдың қадыры. Жаңы келген кіші дағы елпек қимылдаған Батманы қызыға қарап қалды. Құрған еркек. Бекер айтылған емес қо, еркектің көзі дұшман деп. Бирок мындай сұлу қатынға қызықпаған көздің керегемне. Еркекті соқтаныш үшін жаратса,
аялды суктантыш үчүн жараткан белем. Болуш сулуулугуна карап батман алганы аракет кылган кезде алдыны көрө билген өзүнөн бир топ жашка улуу турап карыя айткан эле: "Касымалы, сен калмактын бул кызын сулуулугуна карап алганы жатасың. Бирок сен ошол сулуу аялдын жүгүн көтөрө аласыңбы? Анткени сулууга суктанбаган жан болбойт. Сулуулук кызганычты, ишенбестикти тартуулайт. Кийин сенин үйүңө келген ар бир эркек аттуудан сулуу аялыңды кызганып жатып бушайман болосуң. Сулуу аялдын дагы сулуудай түйшүгү болот. Ушул жагын эске ал" дегенде сөз төркүнү кайда жатканына баа берип, өзүн ошондой эле сулуу аялдын түйшүгүн тартууга даярдап койгон. Бирок Караат кунан кезинде баш байгени алып, башына дөөлөт, кадырына сөөлөт, жергесине баланча жерден чыккан Караат деген кадыр бар калып келгенден бери бул аялынан Караатты жакшы көрүп калган. Тиги келген киши алдыга келген даамдан таткан соң гана эмне максат менен келген жөнүн айтты. Болуш буга чейин эч үн каткан жок. Келген конок өз айтсын деген ойдо. Каске" деп сөз баштады. Тиги киши мурда кийин тааныш кишидей. Балким бир жерден бирге болушканбы, аны Болуш биле берген жок. Каске деп кайрылганына караганда таанышко деп ойлоп койду. "Мен атайын сизге кабар айтканы келдим. Ат башлык черик туугандары күзүндө чоң аш бергени жатышканын уккандырсыз. Бирок ошентсе дагы сизге атайын мени жиберди. Көзмө көз айтып жолук деп. Ашка ар жагы Алайдан, бер жагы бугу, саяк, солто туугандардан бери келишет. Балбаныңызды, баатырыңызды, чабыла турган күлүк атыңызды ала барыңыз. Убакыт аз калды. Боло турган ашка болгон черик туугандар катуу даярдык көрүп жатышат." Болуш сөз кезеги келгенде: "Уккам. Бирок минтип кабар айттырып коюшканына да рахмат. Тектүү эле эмеспи чериктер. Болбосо атайын ат чаптырып, кабар айттырганга дагы жарабагандар бар. Угушту деген шылтоону бетке кармап. Мындай боло турган нерсенин баа баркын айтылган кабардагы көтөрөт. Баса, аш кайсы жерде болгон турат?" деп сурады эле. Тиги киши туура суроо бердиң дегендей карап алып: "Арпа жайлоосуна бара жаткан жолдогу ак таштын лый жагындагы түзөңдө болот деп жатышат. Кеминде 200-300гө чукул боз үй тигилет дегендей кылышты." Болуш башын ийкеп: "Бул черик туугандар малжанбу келишет эмеспи? Ырас элди чогултуп, аш бергени жатышкан экен, бир жагынан туура кылышат" деп бир сөздү айта турган болуп барып, сөздү башкага буруп кетти. "Кашкардагы кыргыз туугандардан да келишеби?" Бул айтылган сөздүн артында чериктердин көбү Кашкарда экенинен белги бергендиги эле. Тиги киши ушул эле сөздү укканы тургансып, шашып жооп берди: "Албетте айтылды. Айткандай ал жактагылардын дагы чыгаан күлүк атын, далысы жерге тийбеген балбанын камдап келишери дайым болуптур. Баса, сиздин күлүк дагы табында болсо керек" деп Караат жөнүндө билгиси келип сурады эле. Болуш кыска гана: "Аны саяп көрөбүз билбесе мен кайдан билейин" деп койду. Бирок Карааттын кадыры элге сиңгенин бул кишинин айткан кеби дагы бир жолу далилдеп койду. Болбосо ал Караатты кайдан билмегиле. Бул убакта чын эле нарын тарапта Касымалдын Карааты бар деген сөз бүт кыргыз жергесинде эле эмес, коңшу казак элине дагы айтылып калган. Бир кезде тоо бетте оттоп жүргөн Каратайды көрүп, "Каске, ушул Каратай учурунда бир гана сиздин эмес, нарын элинин атын чыгарган күлүк ат болот" деп айткан сөз төп келди. Күлүк аттын дагы жакшы сапаты, минтип калың элге дагы таанытарына Болуш алиги кишинин азыркы айткан кебинен улам дагы бир жолу билип койду. Минтип күлүгү эл оозуна алынгандан дагы келген кишилер тиги кишидей болуп, улам көз кыйыгы менен караган аялынын сулуулугуна дагы бир аз сыймыктанып алды. Эркек жан үчүн аялдын сулуусу, аттын күлүгү болсо, бул бир бакыт экен го деп кыска ойлонгонго да жетишти. Анткени келген чоочун бир эле киши сырттан кирип, минтип аялынан көзүн албаган аз келгенсеп, Карааттын дагы дайынын сураганы бул кандайдыр бир белгисиз күчтө мактаныштын илебин билгизип турду. Жашоодо адам баласы мактанып алса дагы өзүнө бир каниет алып калат белем. Чабарман кабар айтып келгенге чейин жанагы кабагы салыңкы олтурган Болуш эми азга болсо дагы көңүлү өсүп, башкаларда жок нерсе өзүндө бар экенин дагы эстеп, тымызын сыймыктанып алды. Бекер жерден айтылган эмес да, күлүк ат менен сулуу аял үчүн эки эл чабышып, кайра табышып келген деп. Анткени күлүк ат намыс алып берсе, сулуу аял башкаларды кызыктырып, суктандырары да анык. Келген киши кенен эт бышымага олтуруп аттанып кеткенде гана Касымалы султанды чакыртты, андан Карааттын дайынын сурап билиш үчүн. Бул убакта султан Жума, Абыке деген эки уулду болуп, балдарын эркелетип олтурган эле.
Баладагы ата менен энеге кандай дем күч берет? Бекер жерден айтылып калган эмес да. Бала үчүн түйшүк тартуудагы билинбегени менен бакыттын бир үзүмү деп. Ар бир адам баласы элемес, жаныбарлар дагы жан этинен жаралган бала үчүн жан үрөп, тапкан ташыганын баласына арнары да анык. Эки кичине наристес менен тулуптагы чүкөнү чачып алып ойноп жаткан Султан болуштун чабарманы келгенин угуп сыртка чыкты. Эки баласы артынан кошо ээрчип чыкканда, багыш ат үстүнөн эле салам айтып, Султан жүрү, болуш чакырып жатат, деди. Беймал болуш чакырчу меселе. Султан шашып калды да, анан мамыда байланып турган атын токуп жатып, багыш деги жайчылыкпы? Деп сурап калды. Денеси олбурлуу, жашы бир топко барып калса дагы бой жүргөн багыш болуштун атына минип, бар деген жагына баргандан башка иш кылып көрбөгөн жалкоо экенин айлели баары билет. Болуштун берген тамагын ичет, сатып берген кийимин киет, жумшаган жагына барат, болбосо үйүнүн жанында кайда жумшайт деп буйрук күтүп олтурат. Багыш берилген суроого ийинин күйшөп гана жооп берген болду. Билбейм дегенди биргизип, анын бир башкача мүнөзү бар. Кээде минтип берилген суроого кыска жооп берип, кыртышы эч нерсени сүйбөй калат. Бул адаттын жанында жүргөн кишилер жакшы билишет. Мындай учурда суроо берип, сөзгө тарткандын эч пайдасы да болбойт. Анткени кагып да коюшу толук мүмкүн. Берген суроосуна жооп ала албай калган Султан кабагы салыңкы, ар нерсени ойлонуп, болуштун үйүнө келгенге чейин санаанын кучагынан чыга албай келди. Бул убакта күн кечтеп калган эле. Султан сырттан кирип келгенде болуш төрдө кыйшайып, түндүктү карап жаткан болчу. Берилген саламды кош көңүл кабыл алып, ооз жакта туруп калган Султанды көз кыйыгы менен карап, Султан, кара аттын табы кандай? Деп суроо берди. Ушул берилген суроо эле эмне максат менен чакырткандын белгиси эле. Султан дагы кош көңүл жооп берди, үнүн жагымсыз чыгарып. Жакшы эле, деди. Ойдогудай жооп уга албаган болуш, жакшы экенин билем. Жакында чоң аш болот экенин билесиң, ат ошого даярбы? Деп кайра суроо узатты. Даяр болгон үчүн жөн жай жүрөм да, болбосо сизден ар нерсени сурамак элем го. Деп айтканда болуш саяпкеринин айткан сөзүнө ыраазы болуп, Султан, эмне кыртышың эч нерсени сүйбөй калган? Үнүң башкача чыгып калыптыр го? Деп жай уңгатты эле Султан. Жакшы элемин. Аш болгонго чейин кеминде бир айдан ашык убакыт бар. Ага чейин дагы кара аттын кем карчын толуктаганга убакыт кенен. Деп өз оюн айтканда, болуш убара кылып бекер чакыртканын ушул сөз менен билип, Султан, азыр койлор келчү убак болуп калды. Койчуга айтып бир семиз койду алып барып союп жеттир азырынча. Кара аттын дагы, сенин дагы учурда көңүлдөрүңөргө карабасак болбойт го? Деп айтканда Султандын кабагы ачыла түштү. Болушту суроолуу карап, рахмат сизге. Кара аттын го азырынча табы жакшы. Сиз байкагандай менин табым жакшы эмес эле. Аны көрө билгениңизге ыраазымын, деди да сыртка чыгып бара жатып, болуштун бул кылган ишине абдан ыраазы болуп кетти. Анткени үйүндө тамак ашы калбай калганын аялы эртең менен эле каңкуулап айткан. Эми минтип болуштун берилүү менен жан тартып, бир семиз кой алып кет дегени кантип көңүлүн өстүрбөйт. Ооба, бул жашоодо жанбы, малбы, болгон жан-жаныбарлар бир гана напсинин кулу экенинде эч талаш жок. Бөрү баласы напси үчүн бир түндө эмне деген гана жерди басып өтпөйт. Ал эми адам баласы бирин бири алдап, адамдык сапаттан кеткен учурлары дагы бир гана напсиге байланган деп айтсак жарашат. Билинбей убакыт өз нугунда өтүп, аш боло турган күнгө убакыт келип жетти. Болуш басыгы жакшы ак боз ат минип, суусар тебетейин башына кийип, ат кошчуларын алып жолго чыкты. Буга чейин эле күрөшкө түшө турган балбанын, найзага түшө турган баатырын, чабыла турган атын даярдап койгон эле. Ооба, бул да болсо адамдагы бир чоң сөйлөт экенин танып болбойт. Анткени баланча болуш күлүк атын алып, балбаны менен келет деп айтылып калганы да бар. Кээ бир колунда бар манаптар күлүк ат же күрөшкө сала турган балбаны да жок экенин баары билет. Каратайды баястан тандап, эмне болсо да кал деп алдырбаган болсо, болуш дале күлүк атка жетпей жүрөт беле ким билет. Билинбегени менен күлүк аттын ээси болуу дагы бир чоң дөөлөт. Анткени баланчанын күлүгү мынчанчы келди деген сөздүн өзү эле кандай сыймык менен айтылат. Болгон малды сатсам дагы күлүк атка жетсем деген байлар, бийлер, манаптар ойдогудай күлүк ат таппай жүрүшөт. Күлүк болчу ат 1000 аттан араң бири чыгышы мүмкүн. Ошондо дагы кулун кезинен бери карап, көз салып бакканда гана күлүк аттын кадырына жетүүгө болот. Болуш атын бастырып келе жатып Баястанды эстеди. Эгер ал болбосо кара аттай күлүк атка ээ болмок эмес эле го.
Чын эле кара аттын кадыры менен канча жерде кадыр өстү. Ат адамдын канаты деп айтылган сөздүн бир мааниси эле ушул эмеспи? Андан дагы болушка кара ат менен бирге ырыскы ооп, оомат келгенин да танып болбойт. Ошол себептен 3 ырыскынын бир ырыскысы жылкы баласында экени да бекер айтылган эмес. Шатырашатман ат бастырган жоон топ адам качан суук капчыгайга киргенде гана катарлары жазылып, ээрчише ат бастырып калышты. Анткени бул капчыгайдын ичи коош, 2-3 атчан гана катар ат бастырууга болот. Капчыгайдын ичи аты айтып тургандай эле абдан суук. Адам баласы кадимкидей чыйрыгып кетет. Анткени ичине күн тийбейт, жана аркырап шамал согуп турат. Узундугу кеминде 3-4 чакырым болот. 2 капталында ар кандай бак-шактын түрү өсөт. Ал эми алдында шаркырап чоң сай агат. Ошо сайдан бул жакты байралган жаныбарлар келип суу ичип, кайра бак-шактын арасына кирип кетишет. Бир караган кишиге капчыгайдын ичи укмуш кооз көрүнөт. Ошол кооздукка каршы эле капчыгайдын суугу адам баласын шаштырат, ылдам чыгып кетиш үчүн. Ак боз атына минип 2 адамдай алдыда бара жаткан болуш туш тарапка көз агытып, өзүнүн бала кезин эстеди. Анткени бала кезинде бул капчыгайдан канча ирет өттү. Ошондо дагы жөнөтпөй, суунун аркы өйүзүнө бир, берки өйүзүнө бир өтө калып, ар кандай жаныбарларды кубалап, болбосо ышкын терип таштан ташка секирип, ойногон күндөрү бала кез менен калбадыбы? Бала кезин кимдер гана эстебейт. Анткени бала кез ар бир адамдын эсте кала турган окуяларга, оюн күлкүгө бай болот эмеспи? Тынч жаткан капчыгай ичи кобур-собур үнгө толуп, аттардын баскан үндөрү тээ алыстан угулуп турду. Анча-мынча жан-жаныбарлар эчак ийиндерине кирип, бойлорун жашырганга үлгүрүштү. Ак боз ат алдыда шайдоот кадам шилтеп бара жатты. Ал эми болуш туш тарапка көз жүгүртүп, капчыгайдын кооздугунан көзүн албай келе жатып, кантип капчыгайдын берки бетине чыгып калганын билбей да калды. Оң тарабында акыл кошчу Чоткара бей, сол тарабында Букан баатыр көк чаар атына минип, өз ою менен алаксып келе жатты. Ооба, айткандай Букан баатыр дагы болушка канча рет найзага түшүп, намыс алып берди. Касымалы болуштун баатыры Букан баатыр деп найзага түшкөн сайын, болуштун аты айтылып, жеңгенде жарчылар Нарындык Касымалы болуштун баатыры Букан жеңди деп үндөрүн өктөм чыгарып айтканда, топтун ичинде олтурган болуш канча жолу өзүн жогору сезип, барктанды. Баатыры жеңсе, күлүгү баш байгени алган эле эмне деген сыймык. Керим урусунан Ногойдун уулу Бейшиналыдагы ат таптаганга кызыгып, султан менен канча рет акыл кеңеш алышпады. Билинбеген менен Бейшиналыдагы чоң саяпкерлердин катарын толуктайт. Анткени кээде мен деген саяпкерлер таптаган аттардын кемчилигин таап койгон учурлар көп болгон. Султанга эле канча жолу кара атты минип бастырып көрүп эле, бул жери мындай, тиги жери тигиндей, мындай кылсаң болот деп кеңеш айтты. Антке менен экөө тең туш болгон үчүн биринин кемчилигин бири толуктап, кеңешмейин иш кылышпаган сапаттары бар. Товатчан суук капчыгайдан чыгып, күн батышты көздөй урулуп, аттарын ылдамдата бастыра беришкенде, тоонун күнгөй бетинде күн эстеп жаткан бала ордунан тура калып, алдыны тозо чыкты да энтигип салам айтты. Анын ар бир кыймылынан эле сүрдөгөнү билинип турду. Жаш бала Товатчанды көргөндө чынында эле сүрдөп кеткен болчу. Болуш берилген саламды алгач кабыл алып, жупуну кийим кийген, бирок жүүнү тирүү бул баланы сынай карады. Жашы 14-төргө чыгып калган Акылбек сөздү эмнеден баштарына акылы жетпей, бир саамга эмне дээрин билбей туруп калды да, анан болгон күчүн жыйып, "Болшоба, сүйүнчү" деп айтып, өз үнүнө өзү аптыгып, айта турган сөзүн таппай туруп калды. Сүйүнчү деген сөздүн өзү эле эмне деген кубанычтын белгисин берет. Бекер жерден жакшы сөз жан дүйнөнүн азыгы деп айтылып калган эмес да. Болуш баштаган жоон топ адам жаш баланы таң кала карап калышты. Анан кантет, тааныбаган эле бир бала алдынан тозуп чыгып сүйүнчү айтып жатса, албетте сүйүнчү деген сөздүн өзү эле жакшы кабардан белги бергендик экенин ким билбейт. Бул жолу болуштун катарында турган Чоткара балага карап, балам, шашылба. Алгач өзүң кимсиң, жана кайдан келдиң түшүндүрүп айтып, анан эмне максатың бар экенин билгизе кой. Деди эле тиги бала жай айтылган сөздөн өзүнө кубат алып, энтиккенин басып, "Болшоба, мен сизди кечки күндөн бери күтүп жаткан элем. Сизге айта турган сөзүм бар" деп, эми баштагыдай энтикпей, оюн айтканга жетишти. Бул бала ата тарбиясын көрбөй жетим өскөнү дароо эле билинип калды. Андан дагы кийген кийими, улам жер тиктей бергени теги начар жердин баласы экенинен белги берип, жетишпеген жашоодо жашаганы да айкын болду. Бирок эмнегедир көзү өткөр, анан өжөрлүк мүнөзгө ээ экени да баам салган кишиге байкалып турду.
Болуштун кызыгуусу артып, баланы сүрдөтпөй тоо тарапты карап: балам, жериң кайдан, жана кайсы элден болосуң?» деп суроо берди. Тиги бала бул суроого шашылыш жооп берди. Бирөө оозунан сөзүн жулуп алчудай болуп: «Ат баштан болом, уруум черик. Мында келгениmin себеби ириди айттым го, сүйүнчү деп. Мен сизге жакшы кабар айтканды күтүп отургам». Бул сөздү укканда кызыгуу күч ала түштү. Болуш кайра суроо жаңыртты: «Кандай жакшы кабар айтайын дедиң эле?» дегенде тиги бала бул жолу шар кетти. «Болуш аба, сүйүнчү, боло турган ашта сиздин каратыңыз башпай кене алат», деди да башка сөз айта албай туруп калды эле. Болуш баш болуп уккан кишилер дагы кызыгуу арта карап калышты. Болуш бул сөздү укканда кабагы ачылып: «Аттардын бели эс алсын. Аттан түшкүлө дагы канжага дагы тамак аштардан алып келелечи. Балам, эми калган сөздү анан жайланышып отургандан соң айт», деп өзү аттан түштү. Болуштун ырайымдуу жүзүн көргөндө балада кандайдыр бир үмүт пайда болуп, эмнегедир кыйылап өзүн эркин сезип кетти. Бул убакта убакыт чоң шашкеге жакындап калган болчу. Күздүн күнкү тийген күндүн нуру алсыз, анткени батыш жактан соккон шамалдын деми күзгү сууктан белги берип, денени ичиркентет. Аттардын бас майылы бошотулганда бир топ ат тал тайып тура калышып, зараларын төгүп киришти. Ал эми курсактары, ачкалары дароо баштарын жерге салып, катып калган чөптөн оттоп, напсинин камына киришти. Жашы өйдөрөп калгандардын аттарын жаштар алып, канжагдагы баштыктар чечилип алдыга келди. Антке менен ат минген кишинин курсагыда бат ачары анык. Сөлкүлдөп ат үстүндө жүргөндө болгон дене бой кыймылга келип, адамдын тулку бою тамакты талап кылары турган иш. Чакан тасмал жайылып, алдыга келген даамдан ооз тийген соң гана Болуш алиги балага суроо салды: «Кана балам, сен менин каратын башпай кене аларын кантип билдиң? Же эмне сенин көзүң ачыкпы? Айтайын дегеним, кээ бир көз ачыкмын дегендер кара курсакты тойгузуу үчүн эмне деген гана ойго келбеген нерселерди ойлоп таап калп айтышат. Билесиңби, адам баласы бир гана эмгек менен гана жанын бакса, ошол эресеге жеткирет. Ал эми элди алдап, ар кандай жомокторду айтып баш тайланткан бул убактылуу гана пайда көрүүнүн амалы». Бул айтылган сөз да туура учурунда айтылды. Анткени Наманганга барганда төлгөчү алдамчылардын жоругуна күбө болуп, абдан капа болгон эле. Андан дагы чоң базарларда карапайым элди алдаган көз ачык кожо молдолордун дагы жоруктары адамды ренжиткенин эстеп кетти. Бирок бул бала андай көз ачыктардан эмес экенин билип туруп, атайын бул сөздөрдү айтты. Бала курсагы ачканын билгизип, оозуна салган боорсокту бурдап чайнап: «Болшоба, мен алардай көз ачык эмесмин. Болгону ушул жашка келгени кой багып, кой артынан жүргөн атасы жок өскөн жетим баламын», деп айтты да анан көзүн Болуштан тартып алып, жер тиктеген калыбында кийинки сөздү айтты: «Мындан 3 күн илгери түнү уктап жатып түш көрдүм. Түшүмдө сиз анан ат башынын Болушу Чоко Батыр экөөңүздөр бир чара камырды талашып жатып, сиз камырды тартып алдыңыз. Анан эртең менен туруп көргөн түшүмдү апама айтсам, апам минтип жоруда. Балам, боло турган ашта Касымалы Болуштун аты менен Чоко Батырдын аты биринчиликти талашып, экөө чуркап келет. Баш байгени Касымалы Болуштун аты алат экен, экинчи байгени Чоко Болуштун аты алат экен. Же сен бүрсү күнү суук капчыгайдын оозунан Касымалы Болушту күтүп туруп сүйүнчү айт. Сенин сүйүнчүңдү Болуш куру калтырбайт деп айтканынан сизди күтүп отурган элем», деп айтканда Болуш күлө карап: «Балам, сен абдан жакшы түш көргөн экенсиң. Апаң айткандай, мен сенин сүйүнчүңдү берем. Бирок түшкө дагы ишенип болбойт. Андан көрө сен ат чабыш болгон күнү менин жанымда бол. Ошондо менин атым биринчи келген болсо, анда мен сенин сүйүнчүңдү бергендей болоюн. Болбосо түшкө ишенип сүйүнчү берсем, калыстык болбой калат го», дегенде бала туура айтылган сөзгө муюп: «Макул, мен ошол күнү сиздин жаныңызда болоюн», деп бышкан эттен оозуна салып, Болуш бир топко туш тарапка көз жүгүртүп, ички туюу сезим менен сезди. Бул жолу да карааты жолду болорун. Анткени баланын айткан түшү эле чоң ишенимди пайда кылды. Сөздү чоткара алды. Каске, баланын айткан кеби жөндүү болуп калды. Ылайым караат намыска жараса болду», дегенде Болуш акырын гана башын ийкеп, үнсүз күн батыш жакты бир топко карап: «Бастыралы. Күндүн арты бүркөлгөнсүп келе жатат. Ири сууга жетип бир өргү кылалы», деди. Бир сыйра курсакты кампайтып алышкан жолоочулар аттарына жапырт минип сапарларын улашты. Азга ат бастырганда эле аттардын мурундарынан буу чыгып, аттар күйүккөнсүп кетишти. Анткени бул жерде чынында эле түтөк бар жер. Муну билген кишилер жандарына талкан салып алышат. Болбосо түтөк кармаса, адам баласы дем ала албай кетери анык. Андыктан бул жактын жайын билген киши аттарды бул аймактан күйүктүрбөй,
жай бастырганга аракет кылат. Көк булактын жайык жерине келишкенде аттар кадимкидей кыйналгансып кетишти. Ушул жер түтөктүн ордосу. Болуш баш болуп аттарды жай бастырып, бул аймактан эптеп өтүп кетүү үчүн аракеттери күч болду. Султан дагы жакшы билет түтөк бар экенин. Андыктан кара атка карап, анын басыгын байкады. Бирок үстүндө эч кандай жүк болбогон үчүн аттын дем алганынан анын кыйналганы байкалган жок. Кыр жолго чыгышканда аркырап шамал согуп, күзгү сууктун элебин берип тозуп алды. Бул жер чынында эле жайыгышы дебей шамал үйлөп турган жер экенин жергиликтүү эл жакшы билишет. Кырга чыгышканда аттардын дем алганы кадимкидей жеңилдей түшкөнсүдө. Бир кезде кайра ылдый көздөй жол кетип, кооздук тартуулаган ири суунун ичине келишти. Антке менен бул жер жайдын күнү тимеле көздүн жоосун алгандай кооздук тартуулайт. Жашыл токоба кийинген, тоо бетиндеги бетеге чөпкө мал жайылса, бир укмуш көзгө кооз көрүнөт. Ал эми эки тоонун таманында ири буйруу болуп агып жаткан ири суунун сайы дагы өзүнө таандык кооздукту жаратылышка тартуулап тургандыктан, бул жер ушул суунун кадырына жараша ири суу деп аталып калган. Сапарга чыккандар суу жээктеп орун алып отурушту. Аттардын белдери бошотулуп, ооздуктарын чыгарып, сугарып алышкан соң аларды отко коюшту. Ушул жерден болуш чечилип сүйлөп, сүйүнчү айткан балага карап: Акылбек, сен азыр биз менен кошо аш боло турган жерге барасыңбы? Же айылыңа барып келесиңби? Деп суроо салды эле бала. Айылыма барып, эртең менен кайра жолго чыгам. Азыр айылга барбасам, апам сана чегет. Болуш күлө карап: Апаңдын санасын тындырганың жакшы. Ар бир эне бала үчүн сана чекпей койбойт. Анткени энени бала үчүн сана чегүүгө жараткан. Ат чабылган кезде же аттар чабылып келе турган кезде менин жанымда болгондой бол. Азыр караңгы кирип кетелекте сен жолго чыгып, айылыңа тез жетип алгандай бол. Деп баланы аттандырып жиберишти да, өздөрү дагы бир топко кеп учуунулап, аттардын белин эс алдырып олтуруп калышты. Чөп катып калгандыктан аттар берилип оттошкон жок. Бирок баам салып караган кишиге курсактары ачык болгон үчүн гана оттоп жаткандай сезилип турду. Кара атка атайын өзү жеп жүргөн, айылдан өздөрү менен бирге ала келе жаткан, бышып турган кезинде чабылып алынган бетеге чөбүнөн алдына салып койгон. Илгертен айтылган кеп бар эмеспи? Аргымактын жакшысы азыраак оттоп көп жуушайт, азаматтын жакшысы азыраак сүйлөп көп тыңшайт деген. Анысыгары кара ат алдына салынган чөпкө көп үзүлүп түшпөй, чөп жегени деле билинбей боюн керип, өзүнүн сыпатын сактап чөп жеген болуп турду. Бери жактан баятан бери султан баарын байкап турган эле. Бир кезде Дөөлөт бай суроо салып калды. Болушту караган калыбында: Кара аттын бир нерсеге көңүлү чаппай тургансыйт го. Эмнегедир чөп жегени башкача, деп айтканда баары кара атты карап калышты. Бул айтылган сөз чын эле баарын ойго салып, ким эмне дейт дегенсип сөз күтүп та калышты. Баястан сайыпкер кара атты караган калыбында: Силер эч нерсени билбесиңер керек. Аргымактын жакшысы көпчүлүк турган жерде алдындагы тамакка үзүлүп түшпөйт. Кудум мырза жигиттердей болуп, адамдын дагы султаны тамак жегенде, анын тамак жеп жатканы билинбегендей эле, аргымак аттын дагы султаны канчалык курсак ачып турса дагы кара аттай болуп чөп жегенге жаны үрөбөйт. Бул жаратылыштын мыйзамы. Дегенде болуш туура айтылган сөзгө маани берип: Баястан, сен абдан жакшы сөз айттың. Бул айткан сөзүңө кошулам. Сугалактык адамдын жакшыларына жарашпагандай эле малдын дагы сырттанына жарашпайт. Жакшы адамдар бир гана сүйлөгөн сөзүнөн эмес, баскан турганынан, жеген тамагынан, кыймыл аракетинен дагы башкалардан айырмаланып тургандай, жылкы баласынын дагы жакшысы тиги кара аттай болуп, боюн сыпаа тутуп, жакшы сапатын көрсөтөт. Ар бир жамбы малбы дегеле жашап жаткан жаныбарлардын эле эмес, өсүп жаткан өсүмдүктүн дагы өзгөчө жаралган, жаратылышка жаккан сыпаты болот. Мен ушул жашка келгени адамдардын арасынан сыймыгы күчтүү адамдарды көп байкадым. Бирок көбү жетишпеген замандын заркынысында калып, сапаттарын сактай албай калган учурлар көп кездешет. Бул айтылган сөз ошол жерде олтурган адамдардын баарын ойго салып койду. Анткени кимдин эле жаман болуусу келсин, жакшы болуу үчүн дагы адамдык сапатты тута билиш керек экени таасын айтылганы баарына жага түштү. Бир кезде сөздү Миң Жашардын уулу Жумадил алды. Жумадил Айтбай уулунун эл аралаган уулдарынын бири. Маселени так коюп, көпчүлүктө жакшы маселе көтөрүп элге алынган. Ал болушту караган калыбында жай үн катты. Казыкем абдан жүйөлүү сөздүн башын айтты. Бир курдай кадимкиле жылкы баласынын тилин билген Шерказы Саяпкер адатынча эл жер кыдырып жүрүп, бир айылдын четиндеги адырда кой кайтарып жүргөн орто жашка барып калган койчуга жолугуп калат да,
Анын минип жүргөн атын карап алып, ушунчалык капа болуп, көзүнө келген жашты эч кимге билгизбей арчып алып, "Кап, сен жылкы баласынын дулдулу, чыгаан күлүк боло турган атты абдан кордоп салган турбайсыңбы?" дегенде, тиги киши алдындагы көздөрү тунук, минип турган карачар арык атына карап, ушул ат сизге күлүк көрүнүп жатабы? Бул атты мен тег унан кезинен бери минип кой артынан жүрөм. Бирок бул аттын күлүк экенин бир гана сизден угуп жатам." Дегенде Шергазы башын чайкап, "Сиз кой артынан жүрсөңүз күлүк аттын кадырын билмек белеңиз. Алдагы ат жок дегенде бир жыл илгери менин колума тийгенде, кыргыз казактын ичинен алдына ат салбаган күлүк чыгарат элем. Караңызчы, көңүлү өспөй, кой артынан минип жүрүп сыймыгын качырып салыптырсыз. Байкасам үстүндагы жору кылып, атты башка көзгө ургулаганыңызда мага билинип жатат", деп катуу өкүнгөн экен. Ошондо ал жерде турган кишилер дагы карачар аттын көзүнөн Армандын көз жашын байкашыптыр. Шергазы сайыпкер ошол жерден абдан капа болуп, карачар аттын жалынан сылап, бир топко турганда карачар дагы бир нерсени сезгенсип, кош куруп үн салган экен. Анткени Шергазы гана өзүн түшүнүп, баа баркын билгенине ыраазы болгонго сыягы. Андай окуялар көп кездешет. Деп айтканда, туура айтылган сөздү улап Чоткарабий сөздү алды. "Жумадил, сен дагы азыр абдан маанилүү кептин учун айттың. Сен күлүк аттын кор болгонун уксаң, мен баягы Алайда болгон чоң ашка барганда кор болгон адамды көргөм. Бул деген тагдырдын маңдайга жазган жазмышы. Бир абышканы көрдүм. Ал абдан карып калган экен. Ар бирибиздин алдыбызда карлык күтүп турат. Карлык келгенде адам баласы оюндан четтеген баладай эч кимге кошулбай калат. Ошол себептен ар нерсенин өз гана учурунда бааланып баркталып калышы керек. Бирок биз ар нерсенин баа баркын качан өтүп кеткенден кийин гана билип калган адатыбыз бар. Мен айтып жаткан ал абышка убагында далысы жерге тийбеген, атагы алыска жеткен чыгаан балбан болгон экен. Канчалаган кишилерге жарыгы тийип, өз жеринде жашаган бай манаптарга намыс алып берсе, колунда жокторго жардам берип, кадыры элге укмуш сиңиптир. Кийин колунан каруу, жүзүнөн айбат кеткенде ал көчөдө калганын көрдүм. Карыя убагында абдан кадырлуу адам болгонун жанымдагы киши айтып берди. Көрсө жалгыз баласы жалага кабылып, алыска айдалып кеткенде, кемпири баласынын күйүтүнөн көз жумуп, тиги киши карыганда талаада калганын айтты. Бирок ал кишинин кадырын эч ким биле берген жок. Эгер аны жакшы кийинтип, көгүлүн өстүрүп караган киши болгондо, абдан чоң сооп иш кылган болот эле. Адамдар убагында эч нерсени баалай албайбыз. Мен ал кишиге жакын келип, колуна теңге карматтым эле, мени ушундай бир жагымдуу жүзү менен карап, ыраазы экенин билгизди. Бирок ал эч сөз деле айткан жок. Бирок көз карашынан эле билгизди ички оюн. Жакшы адамдар сөз коротуп көп сүйлөбөй эле, адамды кылган иши же көз караш менен эле ыраазы кыла алышат. Ошол себептен канчалаган чыгаан күлүктөрдөн бага ачылбай калган сыяктуу эле, канчалаган жакшы адамдардын дагы жашоодогу жолу боолуп, турмуштары супсак болуп калган кездер кездешет. Кыдыр алейхисалам дагы жупуну кийим кийген кишинин кейпин кийип келип жолугат деп айтылат эмеспи? Бул жашоонун билинбеген көп сырлары бар, деп Чоткара сөзүнө чекит койду. Сөздүн мааниси ушунчалык терең айтылгандыктан баары ойго алаксып калышты. Болуш дагы бул жерден убакыттын өтүп жатканын эске алып, бастыралы. Бүгүн Борбуга барып консок, эртең түш жарым убакта бара турган жерге жетип калабыз", деп аттанууга камурду. Аттар эс алганга басыктары шайдоот тартып, суу жээктеп басып, сары суудан өтүп, жол колотту көздөй сапар алышты.